Чувак! Успокоились. Гиматтың, қатырен қақта. Понимаешь, что за эту девочку ты отвечаешь головой? И, пожалуйста, я тебя очень прошу, не строй из себя супергероя. Может, вот эту возьмешь, а? Мен аларды бат өлтіргім келген жоқ. Машина! Как говорится, без лоха жизнь плоха. Сен аябай тамашаға ұқсайсың, а? А чё вас так много? Маму я никогда не видела, а папу я не знаю, где он сейчас. Он должен меня забрать из садика, но забрал вот этот дядя. Мен сен құтқарамды өліп қаластадың. А я что, просила? Мен вообще мұны дудық екенін ойлап отырмын. Сам ты дудук. Меня деньги не интересуют. $10 000 сразу берейін, шытыр. Чё там, кеттік? Астагфируллах. Минимальная цена Макларена $300 000. Астағфирулла, байке. $300 000 міне үйді қоша сатқан тасыңар. Чё, жақшылау, проблема жетішті өсі, рахмат. Ошо проблемаңар, Кинода жақшы ақша табат екен деп, күйіп кеткендер қанша? Арықтап жашарып кел десем, бұл арықтап қарып кел болды. Учкун байке, сиз эмне мени чакырган жоксуз деп жаздым. Негізі $500 000 берген. Бирок балдарды алдап. Жақпай кетті, үйлей бастадың, а? Уча кебес болса уйкучу. Учкун байке ушу подход билет да магачы. Бұл жеріңге салсын. Акчаны аяган жокпуз. Байкелерибизден акча алып, жакында улукмада бу клипибизди тартат. Обычно вайн тартканбыз да. Шуманы мисалы, узун текстти 36-га бөлүп тартабыз да. Эки сөздөн сүйлөтүпчү. Именно актерский боюнча билимим жок. От боли илей баштады. Ал көзүнөн жаш чыгып эмес, ооругандан илей баштады. Анан уже баарыбыз паник болуп кеттик. Мен анан биринчи кадр менен кыла албайм да сразу. Анан 5-чи болду, 8-чи болду. Учкун байке нерв уже. Ошону 37 жолу кайталады да. Команданын баарын көзүн карасам, баарын көзү жашынан баары илеп алган. Мен кошо илеп алгам, көзүм жаш, акыры сыртып коем. Касаптысың го деп жумуш. Сой эле кетерсиң деп. Уже тартканга деле невозможно болуп калды. Канча жолу проектке түшүп калды. Ошол жерден уялбай эле балдары тоголоктошту. Билетти жаптык. Эчтеке жок. Жеп жылангач. Только первые 2 дня сложно было, а потом уже нормально. Чыканак менен маерге бастырып салган эң катуудар ушул болду да. Башың ооруп кетет, өзүң делечи, жерге катуу тийгенде. Да, они меня заставляют танцевать. Прям гогала да. Мындай майда эмес, мындай крупныйчы. Жашоону өтө кыйын өткөзгөндөр актер боло алат деп ойлойм. Мен уктасам түшүмө кирбейт болчу да, перегончик 2-чи бөлүгү. Режиссер катары болуп калат экенчи. Салам достор, бүгүн дагы сиздер менен Этно подкаст, алып баруучусу мен Иманов, саламат. Жана ошондой эле бүгүн бизге өтө тестостерону жогору тасма келди. Албетте трейлерден көрсөңүздөр керек, Кыргызстан деңгээлинде жаңы деңгээлдеги менин оюмча боевик тасмасы Кудайым буйрса 5 декабрдан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларында жарык көргөнү турат. Трейлерин көргөндө эле мага аябай кызык болду. Шуманы көптөн бери кинолордон көрбөй сагынып калыптырбыз. Андыктан бүгүнкү биздин студияга ошол тасманын баардык актерлорун, баардык эмес, эми основной актерлорун жана ошондой эле койгон режиссер команданы бул жерге чакырдык. Азыр маек кылабыз. Кандай тартылды? Мен көрдүм, Дубайдан тартылыптыр, Кыргызстандан тартылыптыр. Кандай кызыктуу окуялар болду? Алдыда баардыгын биргеликте маек кылабыз. Урматтуу достор, жакыныраак отуруп 1 саат бою, 1,5 саат бою биз менен бирге болуңуздар демекчибиз. Кош келиңиздер. Болчаларбы? Мага жыйнап коелу. Албетте баарыңар тааныйсыңар. Бүгүнкү биздин коногубуз Шумкар Милана. Эң башкы герой. Кыргыздын Джейсон Стэтхэм. Жакшы. Кийинки коногубуз Милана. Жакындан дагы таанышабыз. Мага да кызык. Жакшы жаңы жүз. Ал эми бул тасманын режиссеру, койгон режиссеру Учкун. Ассаламу алейкум. Кош келдиңер.
кандайсыңар достор? Биз Көптөн бери келбегенге кичине Неге сүрдөп көп отурбуз. чыкпай калдыңыз мындай эфирлерге, интервьюларга? Жана сен айтып кеткендей тестостерон көбөйүп кетти. Ошон үчүн каяктан жоготорум, тест көбөйгөндөн ошо залдан чыкпай, жумуш менен, үйдөгүлөр менен, кыскасы ошо перегонщик менен иштеп жүрдүк. Анан дагы 7 Дубанга учураша кетейин, кыргыз элим, кандайсыңар? Эң сон жыйынтыгы көрүнүп турат. Так, кино менен баштайлы анда, Учкун мырза. Баштаңыз. Кино эмне болуп башталды, кандай болду, каяктан болду? Так, перегонщик бул өзүңөр билесиңер, перекупщик деген биринчи бөлүгү бар. Эми биринчи бөлүк дегенде бул экинчи бөлүк уландысы эмес, бул башка эле. Өзүнчө эле такыр, өзүнчө эле бир отдельная история да, өзүнчө история. Анан бул историянын башы мындай болуп башталды. Негизи Шуңкарды перегонщик тасмасын аябай жакшы көрүшөт элдер. Анан ошо башында сүйлөшүп отуруп калдык. Малыштан кийин, Малыш кино тасмасынан кийин отуруп кайсы кинону тартсак, Малыш экини тартсакпы деп ойлонуп анан кийин Шуңкар айтып калды ошол перегонщиктеги образды элдер аябай жакшы көрүшөт, перекупщиктеги. Ошону экинчи бөлүгү кылып, же болбосо отдельный история кылып, перегонщик кылып тартпайлыбы деген бир сунуш болуп калды. Анан мага да негизи жагат. Анан давай болуп тартабыз болуп эле экөөбүз бири-бирибизди оталдырып эле анан баштап кеттик. Ошондой эле история болуп калды. Эң сон бул жактан бир аз кыстырма кыла кетели достор. Шуманын жана аткаруусунда жана ошондой эле Учкундун режиссурасына тартылган Малыш тасмасы Этномедиа тиркемесинде эң алдыңкы саптардын башында турат. Эң көп сатып алган, эң көп эл көргөн, жактырган тасмаларынын эң алдыңкы катарында турат. Андыктан сиздерге мындай тасма үчүн чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат. Келаткан тасма андан да кем калбайт деп ишенем. Буюрса. Шумкар мырза, кайрадан өзүңүз Джейсон Стэтхэмдин образына кирдиңиз. Бир жылдан бери атайын ошого даярдандыңызбы? Негизи Стэтхэмди аябай жакшы көрөм да. Перегонщиктен киносу бар эмес беле. Анан баягы перекупщиктин тартылып атканда эле ошо Уча айтып кеткендей эле кел ушуну тарталы деп экөөбүз акылдашып, Уча көбүрөөк сценарийни Уча жазды. Мен болсо баягы коштоп ушинтип аттым. Анан Учага айттым, давай чачымды алдырып тартпаймынбы десе. Ушунча Стэтхэм бололу десек, наоборот, зрительди качырып алабыз. Чачым менен эле тартыла бер дейт. Анан макул болуп ошо менен тартылдык. Анан чындыгында баягы өзүм творчествону аябай жакшы көрөм да. Бирок именно актерский боюнча билимим жок. Бирок баягы актер болуш үчүн баягы жашаш керек деп коет го. Ошон үчүн өзүм баягы ичим менен жашап, ошолорду элестетип, ар бир кадрды элестетип, Учакебиз болсо уйкучу. Түнкү саат 3-4-тө деле бирдеме идеяларды эле жазып жибере берем. Мондай кылып койгой, тиндей кылып койгойлу деп анан экөөбүз чаламананчы окубайт да, сонун идея келип кетет го баягы. Сүйүнгөндөн баягы жазып аттым көтөрүп келет. Чалсам, деп аткан болот. Срочно окумам дейт. Деп алам. Ошентип атып жазганбыз. Анан ошо подготовка боюнча өзүм машыгууну аябай жакшы көрөм. Анан баягы видеолордон карасам, Стэтхэм болуп баягы эми боевикке тартылгандан кийин баягы телосложением не соответствует да, мындай. Өтө чоң көлөмдө 98 кг болуп кеттим, почти 100 да кийимдер менен. Анан Уча кой мен тренировка кылайын, сен сценарийни акырын бүтүрө бер. Мен болсо көңүл бөлөйүн деп анан Учаке да жетишесиң дейт, жетишем дедим. Анан тренировканы баштап, залга барып 76 кгга түштүм. Ошондо 20 кгбы? 25 кгга жакын болду го. Ошондо 22 кгга канча убакыт тартыңыз? 3 ай бардым го. Жок, 2 айда кетти. 2 айдабы? 2 ай. Негизи эмне болду да? Ошо 20 ай эле толук эмес беле? Примерно апрель. Чесемизде эле айтып бер. Айым очойгон, мындай деп болду. Малышта топогон болот. Малыш кезде. Өзүм ичке көзүм мындай болуп калган эле. Апрелде видеолорун көргөндө аябай эле семиз болчу да. Анан майга арыкташ керек болду да. Анан кийин канча килограмм ошо примерно 20. Ал кезде 90 канча элең? 98 болчусуң. Анан примерно 75ке түшүш керек болду да. Анан 75ке түшкөндө эми айттым да жашарып кел депчи. Арыктап жашарып кел десем, бул арыктап карып келип алды. Беттер шалбырап эле алып келип калды. Чупа-чуптар бар го, чоң чупа-чуптарчы, мындай эле кармап калсың, бирок башым мынандай да. Баш чоң, денеси кичинекей болуп кетти да. Бирок биз эми арыктап аткан кезде жанында жүрдүм да. Анан жанында жүргөн кишиге билинбейт го арыктап. Элдин баары эле шуман болуп кеткен. Ооруп атасың дейт. Ооруп атасың деп эле анан шуман тааныбай калган, таанып алгандар болуп атты да. Аябай арыктап кетишти, арыктап кеттир депчи. Бирок
съемка башталарга жакын уже мындай кожа тартылып мындай жашара түштү да өзүнө жараша түштү анан бирок эми көрөсүңөр го буюрса трейлерден эле көрсөңөр керек мындай жаш сон болуп калды да ооба сон бул ден соолукка аябай сонун нерсе анын сыры эмне көрөрманга айтып коңуз анын сыры 2 айда 25 килограмм негизи мотивация болот го мотивация бул деген убактылуу эле нерсе да любой спортто жумушта кинодо бирок дисциплинага таяныш керек кыла бериш керек деп ойлойм бирок туура тамактангыла анткени баягы арыктайм деп эле кишилер эчтеке жебей коет да жебей коюп ашказанды өлтүрүп аласыңар ошон үчүн туура тамактангыла интернеттен болсо дагы туура тамакка отуруп кечки 6-дан кийин тамак ичпейсиңер сен эме тутасың го бияктан болсо туура тамактангыла деп өзү эчтеке жебей койду сеники эме болуп калды диета эмес эле голодовка бир момент просто чоң кредит алып кино тарттык да ошон жерде уже тамактан өтпөй калдылар тамактан кредитти ойлонуп отуруп эле арыктадым чынын айтканда жок башында ошондой бир голодовка кылып ийди анан кийин акырындап келип анан туура тамактанып атып эң башкысы менин оюмча өзүңүз айткандай туура мотивация болуш керек да менин оюмча эмнеге арыктайм деген нерсеге жакшы бир жооп таап алып ошого аракет кылсаңар бир чечими чыкса керек деп анан биздин ортобузда бир жаштакай кыз келип калыптыр атынан башка пока эчтеке билбейбиз ошон үчүн кирмендирээк өзүң айтпа Менин атым Милана. Мен бул кинодо биринчи жолу вообще кинодо биринчи жолу тартылдым. Эпизоддор болгон, клиптерде, рекламада бир фильм болгон. Атын айтпай эле коеюн. Болор элек. Азыр ошол кино стойдон окуй да. Жок, бир болгон фильм. Адам болчу деген фильм. Эпизод чыккан, ооба. Билесиңерби? Адам болчу жанагы Эмил Токтошов эле ошо беле? Ооба, ошо менен тартылгам. Анан бул киного Учкун байке чакырды. Рахмат. Ошо мен автошколада экзаменде жүрсөм, бир кыз менен бир кыз окуган автошколада. Кастинг менеджер. Ооба. Кастинг менеджер ошо бир массовкага балдарды чогултуп жүргөн. Анан кайсы фильм? Что за фильм десем, Малыш 2 деп атат мага. Малыш 2. Учкун байке, Шуңкар байке деп элестетип, анан дагы Учкун байкеге жаздым. Учкун байке, Малыш 2-ни тартып атасыңарбы деп. Не дедиңиз? Жок дедиңиз. Жок деди. Анан ошо кыз Жанара аты. Кинодогу актрисанын аты дагы Милана деп мага айтып атат. Менин атым тоже Милана же. Айткандан кийин Учкун байке, сиз эмне мени чакырган жоксуз деп жаздым. Учкун байке, блин, бизге мындай чоңураак кыз керек болду деп айткандан кийин макул деп болду, унуттум. Анан эртеси күнү Жанара жазып атат мага. Милана, срочно Учкун байкеге чалып коюңуз деп. Эмне болуп кетти деп чалсам, Учкун байке ошо фильмге чакырыптыр. Анан сразу жолугушуп, кастингге барып, мени көрүп. Ооба, негизи мындай болгон да, сценарий жазып аткан кезде Милана деген ошол жерде кыз болот да. Негизи Милана көптөн бери эле таанышпыз. Мурда деген ошо биз Lights Creative'те чогуу иштегенбиз. Вайндарга да тартылып жүрчү. Анан кадрдан жаш көрүнүп калчу да. Тиги эми кинодон болсо улуу эле кыз керек болчу да. Улуу кыз керек болчу. Билбейм, көбүнчө мага мисалы аябай жаш көрүнчү. Анан только сизге улуу 74. Улуу керек болчу да. Мени кичинекей көрө берет. Ал жерде Шуңкардын девушкасы болуп ойнош керек болчу да. Примерно бир 54-тө. Анан ойлонуп ошо бир негизи кастинг кылганбыз. Анан по-любому ошо по характеру, өзүнүн характерин өзү эле бере алат го деп ойлоп, анан кийин ошо Жанара кайра чалып туруп, анан Милананы өзүн чакыр көрөлү деп, анан Милананы чакырганбыз да. Анан Милана өзүн ойноду да. Өзүнүн характерин өзү кинодо ойноду. Жакшы, кандай кино тасмаган? Жакшы, мага жакты. Съемочная группадан интересно, кызыктуу болуп жүрүп, аябай жакты. Бирок биринчи күнү оор болду, очень прям аябай оор болуп. Урушту. Обед келбей калды. Учкун байке уршайын деп кармап калды. Өзүнүн. Ооба. Учкун байке еще подход билет да магачы. Бул жериңге салсаң. Камеранын артында барып ойтту го. Камеранын артып ойтту го. Биз болсо ойттук го. Жок, тура эле. Негизи биз мурда TikTok House иштеткенбиз. Lights Creative'те ал жакта биз TikTok роликтер тартчубуз. Ал кезде Милан кичинекей кыз болчу. 16 деп ойлойм, 16 кичинекей болуп келип алып эле анан 17 болгон. Биз почему маленькая дети? Аябай кичинекей кыз көрүнөт экен.
карындашымдай көрөм да. Кичинекей кыз болуп эле келип, азыр деле мага кичинекей көрүнө берет. Мындай чоң кыздай көрө албайм да. Анан ошол кезде иштешип жүргөндө деле бири-бирибизди туура түшүнүп калганбыз. Анан площадкадан да иштеп атканда урушсам ыйлайт деп анан мындай акырын подходтап, алдап салап. Анан көнүп кетти. Башында 1-2 күн кыйналды, бирок андан кийин көнүп кетти. Бирок бир моментте уруштум, Да. Жакпай кетти. Ыйлай баштадың, Шумаза спаться толгонго урушпай эле кой досум. Да, Шумкар Баке поддерживал. Азыр болот. азыр тамак ичебиз. Кинонун эң эмеси алга. Так, негизи актерлор менен тажрыйбалуу, мисалы окуган чоң актерлор менен иштегенде аларга жөн эле старт берип коесуң го. Алар сенин эпизодуңду жөн эле көтөрүп алышат да. Көп учурда мисалы ошол жаңы мисалы жүздөр кадрга киргенде аларга сиз мизансценаны айбагандай мындай кылдаттык менен көргөнгө туура келет да. Сиз бул жагынан кадрда байкасам көбүнчө жаңы жүздөр менен көрүп иштептирсиз, мисалы бул тасмада. Режиссура жагында кыйналган жоксузбу? Кыйналдык. Негизи режиссура жактан мага уже бул экинчи проект, бул экинчи проектте мисалы чын эле жана Шумадан башкасы менен эч кимси менен иштешип көрө элекмин да площадкадачы. Ал жерде Сайын Ферхат деген Азербайжандан келген актер, Балбекин Дмитрий, ал Рузрамдан келди, кичинекей Аруке ал жерде, Надырова билесиздер, ал да кичинекей кыз менен иштеген. Негизи эле кыйын болду, бирок бат тил таап кеттик да. Оңой. Милана менен деле биринчи жолу ошо чоң кинодо иштешип аттык. Бирок эми постоянно жаныбыз мында ошо Шумада болот, Шумада жардам берип, анан как оператор билесиңер Автандил Батырбеков Ситиардагы. Ал дагы эми баардык анчадан бери иштеп жүрөт кинодо. Ал да ошол тартып аткан моментте кимде кандай болуп атат, калтура болуп атат, окшошпой атат, ошол моменттерин айтып турду. Ошондо поправка кылып жетишип аттым да. Ошол момент, ошолор болгон үчүн, команда болгон үчүн мага жеңилирээк болду чын эчкек. Бирок ошол негизи башынан максат ушундай болду. Шумада көп айтып атты. Досум бул кинодо постоянно бизде тартылып аткан кишилер эмес, жаңы жүздөрдү алып иштеп көрбөйлүбү депчи. Жаңы жүз, анан да европейский внешностьтагылар менен иштешип көрсөк, анткени биз болсо эми бул кинодо рамкадан чыгып көрөлү деп атабыз да. Кыргыз менталитеттен чыгып, бир аз башкача кылып көргөн үчүн жүздөр дагы мындай европейский стилде бир башкача кылып көрөлү деген максатта ошо жаңы жүздөр менен иштештик да. Эң сон. Негизи эле бул тасма эмне жөнүндө Шоңкорбек? Негизи кичинекей кыз жөнүндө негизи. Биз деген эми баягы сыр болуп турсун. Мен жөнүндө деп айткандан эмне атасың досум? Шума жөнүндө эле. Жок, тура эле. Ай рахмат. Өзүмдү эметкен жаман көрөм, негизи мактаганчы. Эми по-любому эл айтса, эл оозунан чыкса жакшы го. Кээ бир адамдар бар, өзүн мактаса деле неудобный болуп берем да. Ошон үчүн кино мен анан кичинекей кыз жөнүндө деп коеюнчу. Тасманын сценарий жанагы ошол жанагы перевозчиктин бир ошондой эпизоду бар, бир перевозчик бир кызды таап алып, анан ошо менен дальше перевозчикте жок, защитник деген. Перевозчик болсо кичинекей эмес, чоң кыз таап алат, Ооба, чоң кыз таап алып, ошо менен көп маселе болот. Защитникте дагы кичинекей кыз таап алып, защитникте бирок негизи сюжет башка. Персонаждар эле, мисалы ал жерде главный герой ошол защитник болуп, анан кичинекей кыз болбосо, а так кинонун мааниси такыр башка. Ал эч окшоштугу жок да. Бирок андай кинолор толтурат. Ооба да. Негизи кино менен эмне айткыңыз келди? Кино мененби? Кино менен Шума вообще красавчик экен, көрсөтүм. Шума. Бирок чын эле площадкада аябай кыйын моменттер болду. Ал жерде көбүнчө дракалар болду. Ошол моментте тартып аткан кезде неопытный каскадерлор келип алып, туура эмес движенияларды кылып, эми келип алып дегенде биз өзүбүз эми бизде каскадерский группа аябай аз экен. Көбүнчөсү тартылып калган. Анан биз болсо тартылбаган кишилерди тартып көрөлү деген ой болуп, өзүбүз биринчи кастинг кылган ошолорду Адилет Ахматов байкебиз даярдап берди да. Анан по-любому опыт жок киши опыт жок да. Площадкада ойноп атканда урамда случайно тийип калат удары, көтөрүп чапканда туура эмес эле көтөрүп чаап, анан азапкы жеген баары Шума. Анан ошонун баарын чыдап, ошол нерсенин баарына башынан аягына чейин чыдап тартылып берген ушуга рахмат. Красавчик өзүм. Адышы рахмат. Негизи кино менен эмнени айткым келди, жана суроого жооп берип коеюн. Кино менен негизи кыргыз киносу өнүксө болот деген. Кыргыз киносу рамкадан чыгып, биз деле кайсы рамкадан чыктыңыз? Эмне менен чыктыңыз? Бул менталитет жанагы. Мисалы биздин эмелер бар го, жанагындай кыргызский менталитет дегенде
внутренний кыргыз эли эле түшүнө турган эмес, негизи эле адамзат түшүнө турган кино тартсак болот деген. жалпы рынокко да. Жалпы рынок эле. Бул менен биз деле мисалы Голливудка резко чыгып кетип эмес, хотя бы ошол жака бир кадам таштап көрө элек да. Жакшы. Азыр ошо тасмалар көбүнчө чыгып сразу Казакстанга кеткен мода болду. Ошол сыяктуу да. Казакстанга, башка бирок жактарга да. шүгүр кыргыз кинолорунун баягы биздин байкелерибиздин кинолору, достордун кинолору Казакстанга көрсөтүлүп аткан бул сүйүндүрөт да чындыгында. Анткени мисалы казак элинде кинолор бар, бирок ошолордон ашып биздикилерди көрүп атышат да. Бирок алардын бюджетинде менен биздин бюджет өтө асман менен жер да. Бирок бизде ошо кайсы жерде баягы ачкачылык болсо, бир акча аз болсо, шедеврлер жаралат деп ойлойм да. Ошон үчүн Чыгармачылык ойгонуп жок жерде. байкелер молодцы. Чындап эле биздин ар бир экинчи кинобуз уже Казакстан рыногуна барып ал жакта жакшы көрүүлөр топтоп келип атат да. Бул аябаганда кубандырып алып берсе. Сиз эң биринчи мисалы киного сунуш келип түшкөндө мындай коркподуңузбу? Бул канчадай буга чейин аябаганда көп опыт болбосо, буга чейин эме болбосо, анан эң башкы роль бизге берип атса? Корктум. Анан Обычно вайн тартканбыз да, 3-5 адам болуп. Адам тартып атканда 50 адам жүрөт го могу жерде. Бар сени карап турат баары. Ооба, мени карап, мен анан биринчи кадр менен кыла албайм да сразу. Анан 5-чи болду, 8-чи болду, Учкун байке нерв уже, Ушункар байке жакшы болот, азыр болот. Успокаивал. Так было страшно. Бул жерде ошо ответственность алып алганда урушайын деп турсуң, бирок ушума урушпай эле. Мындай эле алдап салап деп. Бирок ошо телтебашка болдук да. Да, еще Учкун байкенди серьезный көргөн эмесмин да. Анан ошол жакта Милана давай деп мен мындай карап, мен коркуп, илайын деп, а потом уже успокоилась. Образыңыз жөнүндө айтсаңыз кандай экен? Кимди ойнодуңуз? Вообще, я думаю, у меня не такой образ, как Учкун байке себе представил. Я так вижу. Учкун байке, оказывается, представляет мен мындай чакчаңдаган, такая, мындай кызды. А я, по-моему, не такая же. Инстаграм аккаунтуна кирип көрсөң. Ну, может, такая позитив берген кыз болушум керек. Вот такая и в фильме, наверное. Боевик, уруш-пуруш болгондо мен Ушумкар байке. А ты почему? Такой у меня образ там. Бул көп нерсеге маани бербейт да. Мындай биздин кинодо биздин отношенияны эле ойлоп жүрө берет. Тиякта үйүң өртөнүп атса дагы биринчи орунда мамиле турат да. Короче, сен эмнеге мындайсың, тикнейсиң депчи. Ошондой жашоодо андай эмес, бирок кинодо глупенькая болот да кичине. Сиз Шума менен контраст болсун деген да. Шуманын образы боюнча бул Шума да, местами прикольный эле, бирок когда дело коснется очень серьезный да. Ошонун жанында контраст болуп, мындай несерьезный, глупенькая, жашоону по приколу жашаган кишилер бар го. Сен жөнүндө айткан жокмун, негизи по образу. По приколу жашаган кишилер бар го, ошондой контраст болуп турсун деген. Жанында дополнить этип турган деген ой да. Энгизон. Сиздин образ болсо мурунку перегонщиктеги образ окшойт, э? Жанында жок, айырмаланып турат. Перекупщиктеги. Перекупщикте деген ал костюм эле болбосо башка да. Образымчы. Бирок мушташкан ошондой эле. Анткени биринчисинде болсо баягы Азамат байкелер бар, Айпери Чотонова карындашыбыз бар. Аларды подключить этпеген үчүн ошон үчүн перегонщик дагы кылдык да. Башка история менен келели депчи. Анан негизи чындыгында эле баягы жүрөктө кыжалат болсо иш баштаба дейт да. Эгер кыжалатчылык болуп атса, анда жөлүнө кой депчи. Анан ошо Уча Тозмо экөөбүз Кудайга шүгүр, ошо жүрөктө ишенич менен иштеп келатабыз. Анан Уча дагы өзү айтып калды. Негизи башында эң малышты тартарда Тоске мага ишенсең, мен көзүм жетип атат деди. Мага ишенсең мен тартайын деди. Анан баягы жана айткандай эле, баягы ишенип аткандан кийин бир иштеп аткандан кийин уже ишенесиң да. Давай Доске экөөбүздүн баягы вайындарды тартып жүрөбүз, мындай кандай эле с полуслова түшүнөсүң го, жарым сөздө ошондой эле баягы экөөбүз бири-бирибизди толуктап турабыз да. Давай Доске жазабыз дедик. Жаздык перегонщикте ошондой болду. Доске мага ишенсең, ишенем, давай жазалы. Бирок бунун бюджети чоң да. Ошон үчүн биз Дубайга барып келдик, чоң жана CTR-дын техникаларын алдык, прям рисковый эттик да. Уча давай деп, анын башында бир давай деп сүйлөшүп алганбыз, болду, анан сомнение болуп, бири-бирибиздин мээбизди жеп андай болгон жок. Бир гармония менен эле кеттик да. Ошону сүйүндүрөт. Канча риск бардыңыз? Риск акчасы боюнчабы?
азыр айтылбай күліп отырып шығарайын да. Қанша кетті? Негізі кинонун продюсері шу да? негизи бияк негизи $500,000 берген. Бирок балдарды алдап $50,000 тартырып 450 салалы. Албетте мунун баары тамаша 100дөн ашты. Анча 110, 120, 150 барып калат го. 150 барды го. Потому что Маркетингден кошкондо баш аягы менен общий санаганда кино деген нерсеге кеткен акчаны санаганда примерно 150 барып калат окшойт. Бирок эмнеге мындай негизи Кыргызстанда чындыгын айтканда кино азыр аябай көп чыгып атат да. И жума сайын местаң банкрот болуп калышы мүмкүн. Бир эле жума берилет. Чоң риск да. А бирок эмне үчүн тартабыз биз? Албетте элдин купулуна толуш үчүн, ошо эл эмоция алсын депчи. Ошон үчүн биз акчаны аяган жокпуз. Байкелерибизден акча алып жакшы кино тарталы. Анткени биз чындыгын айтканда бир $50,000 чейин тартылат да кыргыз кинолорчу. Анан ошенткенде дагы баягы баарыбыздыкы окшош калбасын, кичине өзгөчөлөнүп турсун. Биз баягы экшн да булчу. Вроде бы мындай андай жок, бирок ишенесиң да. Анан баягы супергеройду дагы жакшы көрсөтүш үчүн, актер актрисаларды жакшы чыгарыш үчүн, элдин копулуна толуш үчүн прям жакшы машиналар менен Макларен тартылды. Дубайдан анын баасы страшный кымбат да, бирок акчаны аяган жокпуз. Байкелерибизден акча алып, буна толуш үчүн биз дагы элибизди сыйлап, эл адамы болгондон кийин бизди көтөрүп аткандан кийин эл, мисалы Шумкар, Уча, Миланада бизди эл көтөрөт да, жакшы көрүп, сүйүп. Ошон үчүн биз да зрительдер сыйлап, негизи көп эле коратмакпыз, бирок ушуга такалып калды, а так көп эле киргизмекпиз да, жакшы ойлор бар болчу. Ошон үчүн көрүүчүлөргө рахмат. Анан биздин рынокто кыска убакыттын ичинде бул сумманы кайра чыгарыш мүмкүнбү? Айтыш кыйын. Азыр кино көп болуп атпайбы? Бизде не только конкуренция аябай көп болот. Кыргыз кинолор, бизде голливудский кино, казакский кинолор келип атат. Бир нерсени түшүнүш керек. Баягы Аллах таалам эгер бизге жакшы даражабызды көтөрсө, бүткүл аалам келип, эли даражабызды көтөрсө дагы, Аллах таалам көтөргүсү келбесе көтөрө албайт да. Ошон үчүн Аллага койдук, анан ошо кыргыз элибизге койдук. Кудай буйрса, жакшы ниет менен баштадык. Прям баары шикардуу кетип атат. Жакында Улукмада бул клипибизди тартат. Ошон үчүн анын да менен да сүйлөшкөндө оор болду да, себеби анын даражасы дагы Улукман апа бул СНГ тааныйт да. Биз Кыргызстанда эле анан рахмат, Улукман апа, Дензел. То, что поддержал, я могу, да, говорить на русском. Бир аз кыргызча калып сүйлөйт. Орусча сурай берсеңер, орусча соңуна жооп берет. На русском будем говорить, достор. Аябай сонун, эң мыкты болуп кетсин. Биз Кыргызстандын кинотеатрлары Кыргызстанга жол ачса, Этномедиа бүткүл дүйнөгө жол ачабыз. Андыктан буюрса, Тасма кинотеатрдан баары көрүшкөндөн кийин кучак чайып күтөбүз. Биздин Америкадан аябагандай көп байкелер бар. Дүйнө жүзүндөгү бардык эмелер кыргыздар аябагандай көп. Этномедиадан буюрса эшик ачып беребиз. Туугандар жакында көрсөңүздөр болот. Биз да айта кетейинчи. Этномедиага чындыгында чоң рахмат. Себеби реально биздин чындыгында кыргыздар чет жакта иштеп жүрүшөт да. Ошолор сагынат да. Ага мисалы чоң бир Веномду алып келсең деле мындай кыргызский кино требует этип турат да. Ошон үчүн силерге кантип требует этет? Дагы бир көрсөт. Мындай эмес. Ошон үчүн силерге чоң рахмат. Сонун мүмкүнчүлүк, Этномедиага терең ыраазычылык. Ошентип биздин чет жактагы жарандарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп, ошо биздин кыргыз кинолорду көргөзүп аткан. Азыр элде мындай кылбады, мурда кинонун трейлерин чыгарсаң, YouTube'га качан чыгат деген сөздүн ордуна азыр Этномедиага качан чыгат деп калышпы. Ушунчалык элге сиңип кеткен да. Өткөндө бир байкебиз Америкага барып, 1 айдан кийин ушунча Кыргызстанды сагынып, биринчи очередь Этномедианы көчүрүп алып турду. Кыргыздардын кинолорун көрүп турайын. Урматтуу достор, бизде жаңы функция ачылды. Бизде VIP пакет бар. Ал VIP пакет сатып алсаңыздар, Этномедиада эмне кино сериал болсо, баардыгын 1 жыл бою көрсөңүздөр болот. Баардыгы бир суммага бириктирип туруп, VIP пакет сатып, достор ошону колдонсоңуздар, менимче баасы канча? 12 баасы 12,000 сом тегерегинде. Мен оюмча 1 жылга бул калаган кинону, калаган кинону алып көрсөң болот да. Ичинде көп да кинолор. Ооба да. Мисалы, бүт кинолордун баардыгын калаган учурда, калаган убакта 1 жыл бою бүт жан кинолорду кошуп көрсөңүздөр болот. Бул функцияны достор колдонгула демекчибиз. Так, Дубайга барып тартып келдиңиз. Кандай экен ал жакта? Дубай соң экен. Дубайга барып аябай ысык экен. Биз деген ошо майда барып алдык да. Эң ысыгына барган. Эң ысыгына. Негизи биз
помещениеге эле жүрдүк да, ичинде кондиционер менен элечи. Анан негизи по плану бизде ошол пустыняда тартылмак да. Анан ал жакта биз коноор менен эшикке чыкканда эле бир парилкага киргендей болдук да. Ысык ал жака мен биринчи жолу бардым. Шумага барып жүргөм. Башында эле айтып аткан, даяр болгула ошол нерсеге депчи. Аябай ысык, съемкадан аябай кыйналабыз деп. Анан еще биз деген CTR менен кошо автомобиль полностью техниканы бул жактан алабыз деди. CTR-дан. Давайте да ошону биз еще эме менен грузовой авиаперевозка кылдыңар да? Авиаперевозка алар менен өткөн аябай эле кыйын болду бизге. Кыйын болду. Анан ал жакка барып локация издеп жүргөндө эле уже желание чыга баштады. Ысыганыбызданчы. Бирок көнүп кетет экен. Ошол бизге 7 күнгө бардык, шума. 7 күнгө бардык, 3 күн даярдандык да. 3 күн даярданып атканда уже погодага көнүп эткенсиң. Ал жакка тердей бересиң. Бирок аябай прям ысып эмете бербейсиң да. Анан көнүп калдык ошол нерсеге. Анан барып пустынядан тартып атканда тарттык. Анан суунун жээктен тартып, суунун үстүнөн тарттык. Яхта менен анан үйдөн тарттык. Бирок ошо кетерге жакын уже четко көнүп калдык да. Уже наоборот ал жакка бир 7 күнгө барып туруп, бир 8-9, 10 күндөр тартсаң жеңилирээк болмок беле дейм да. Дубайдан дегенде эми буюрса ал жакта раскрывать беле койм, бирок ал жакта ознакомление да, персонажда. Кыскача эле. Конкретно кыскача. Ал жакта негизи съемка кылыш кыйын экен. Ал жакта голливудский кинолордо эле көп Дубайдан тартылып бербейт, байкасаңарбы? Негизи Форсаж 9 9-чу тартылган, Ал жерде принц өзү разрешение бериптир да. Бул жакта болсо, ал жакта лицензия алыш үчүн $20 миң тегереги. Уруксатка эле $20 миң экен. Бул разрешение. Лицензия алыш үчүн примерно 20 миң менин билишим боюнча. Ал жакта Дерхан менен айтып атты. Анан мисалы бир локацияда тартсаң, локациянын артында түшкөн зданияга дагы, ал жакка да за локация төлөшүң керек экен. Негизи ал жак менен биздин бюджет Дубайда эле түгөн калмак да, бир 3 күндө элечи. Анан биз башкача форматта тарттык. Кыргызча эмес, бирок аракет эле кылып аттык. Жанагындай ошондой локацияларга кирбеген жерлерге бардык. Пустыня, закрытый городоктордун ичинен тартып аттык, виллалардын ичинен мисалы, океандын үстүнө чыккан ошол жактан тартып аттык. Ошонусу менен более-менее только арзаныраак чыгарганга аракет кылдык да. Негизи бюджет кенен болсо, сонун кино чыгарса болчу экен ал жерде. Ал жактан бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Мүмкүнчүлүк бар. Ал жакта рентал ошо аренда алган нерселер бар экен, кинокомпаниялар бар экен. Ошолор менен сүйлөшүп эле чоң сума менен сонун кино тартса болот экен да. Биз ошол нерсени билбей барып алгандыктан бир аз кыйынчылык болду. Бирок биз ошончо келгенден кийин ойлоп келген бир планыбызды хотя бы бир жок дегенде 50%-ын ишке ашырып алалы дедик да. Анан варианттарды издей баштадык. Ошончо келип генеральный продюсер ишенгенден кийин бизде Лидер Мобайл компаниясы колдогон, аларга да терең ыраазычылык. Билим байкеге ошол Лидер Мобайл компаниясынын жалпы жамаатына Лидер Умра, Лидер Travel ошол компаниялар бизде аябай жакшы колдоп берди. Ал жака биз 10 ашык киши бардык. Анан ар биринин проживаниясын, питаниясын, баскан тургандарын баарын төлөп берип, ушундай сон. Эми кино тартканча эс алып да келдик да негизи. Эң кызыгы ошол силер Дубайга кеткен учурда биз профессор деген тасманы бияка тартканбыз да. Анан режиссер өзү. Ооба. Анан биздин башкы каарман Нурислам. 10 жаштагы кичинекей бала. Анын кичүү карындашын силер тартып атасыңар. Анан таң калып атпайм, эмне болду десем, карындашын ата энеси силерге эле коштуруп, өзүн эле Дубайга 7 күнгө жибериптир, силерге жанына эч кимди кошпой. Ата энесин, эжесин эч кимди кошпой. Чоң атасыбы же тайтасы келген да. Аэропорттон узатып кетишти. Аэропорттон силерди коштуруп Дубайга кетип. Мен колума бекем карматты, болду ошо боюнча. Ал кыз арукез сонун кыз экен. Ал биз ойлогонбуз ал жакка барганда кыйналып куса болуп сагынат го деп. Жок, биз менен. Унутуп калды. Ооба. Ата энеси болуп калдык да. Биз менен жок эле жыргап жүрөт. Мен атасы учу апасы болуп калдым. Прикольно. Фежер доса. Апасы эле болдум го. Тырышып калдым. Жакка баштады. Сен апа дей баштады го. Мен атасы болдум. Папа номер 1, папа номер 2. Мен сыяктуу продюсер болдум да ошо. Общий эле команданын атасы болдум. Мен чоң атасы болдум. Негизи жаш балдар менен иштеш негизи кыйын го, мындай карап келгенде. Анан бирок ошо Нурислам менен Аруке менен эмнегедир иштеш өтө жеңил болду. Бизге жеңил болду Нурислам. Бизге аябай жеңил болду. Ал негизи узун текст болот го. Узун текстти мисалы бөлүп шуманы мисалы узун текстти 36-га бөлүп тартабыз да. Эки сөздөн сүйлөтүпчү.
Аруке болсо ошо узун текстти бир эле жаттап салат. Ошонусуна таң калып аттык да мен. Бир момент бар. Бир текст еще биз ошол текстти крупныйда бир айтып, анан кийин среднийде бир айтып, анан общийде бир айтканда дагы ошону такалбай, как она есть, баардыгын такалбай айтып берет, ошого таң калып аттым. Анан еще аткарып да. Аруке менен аябай кызыктуу история болду. Так. Бир моментте ыйлаш керек болуп калды да. Аруке ыйлаш керек. Сюжет раскрываться этилбейт, в принципе. Негизи ыйлаш керек болуп калды да. Анан эми Аруке ыйлаганга аракет кылып, көзүнөн жаш чыкпай атат. Көзүнөн жаш, кичинекей кыз да, по-любому. Анын андай эмеси опыт болбогондон кийин, профессиональный актриса болбогондон кийин кыйын болуп атат да. Анан эмне кылабыз болдук. Анан звездочка бар го. Звездочка көзгө можерине коюп койсо, көзүн жашылдандырат экен да. Бирок өзүнүн состояниясы ыйлап атат. Көзүнөн жаш чыкпай атат. Анан ошондой кылып көрөлү дедик да. Анан гример кыз болсо менде бар, ошентип көрүп көрөлү деп туруп, анан көзүнө звездочка койдук. Анан ачкандан чын эле ыйлай баштады да, көзүнөн жаш чыгып, анан от боли ыйлай баштады. Ал көзүнөн жаш чыгып эмес, ооругандан ыйлай баштады да. Анан уже баарыбыз паник болуп кеттик. Соорото болду деп, жаңы колго алып эле болду деп атабыз да. Деп атсак анан Авташ айтып калды. Тартып салбайлы. Эми андай возможность жок да. Анан тартып салбайлы, аябай реалистичный болот деди да. Анан бир эле дубль дедик да. Хорошо. Бирок еще ал текст айтыш керек. Ыйлап атыпчы, от боли еще текст айтыш керек болуп калды. Отургузуп туруп эле. Аруке текст айтып аласың деп ыйлап атып. О, атпай. Давай анда баштадык деп туруп. Все, приготовились деп туруп, шума келип туруп, начали дедик. Дегенден кийин ыйлап аткарып атат, шума келип туруп эле отуруп, анан аткарып шума да ыйлай баштады. Анан жа плейбек болот го, плейбектин мындай карап турасың, анан отражение ыйлай баштады. Анан отражение түшүп турат, команданын баарын көзүн карасам, баарын көзү жашылган, баары ыйлап алган. Мен кошо ыйлап алгам, көзүм жаш, акыры сыртып коем, боорорду. Анан алдык, алгандан кийин Авташ айтып калды, общий план кайра керек деди да. Точно ушундай ыйлаш керек деди да. Тиги сорон элек. Не кылалы десем, көзүн сүртпөй туруп, да бир жолу эмет эле, мама сукпасын, урушат окшойт. Бирок эми ал көбүнчө эле кинодо негизи ушинтип эле кылышат экен. Анын эмеси жок, зыяны деле жок экен. Анан кайра отургузуп туруп эле, давай общий план деп турган, общий планда дагы бир эки сонун эме алып алдык, буюрса көрөсүңөр. Ал жерде ооруган, ал жерин көргөндө, билбейм, кишинин жүрөгү оорубаса таш боору го дейм. Баары сыйлап чыктык. Бирок Аруке молодец. Ошондо дагы текстин адашпай, баштан аяк сонуна айтып берип, ойноп салды да. Еще аны шума көрүп, аны ыйлап, самый только жүрөк оорута турган момент болду да. Ошо биздеги Нурисламга да мен таң калгам да. Келип алдынан көз жашы мындай шылчок экен да. Даярсыңбы? Даярмын. Камераны даярбы? Начал дегенде көздөн жаш тамат экен аныкы. Ушундай деңгээле. Аруке деле ошо Нурисламдай чоңоюп калган, ошентип калат окшойт анда. Мен деле ошо. Негизи даяр болуп калыптыр ужечи. Образга кирип, көздөрү анан ойнобойт экен да. Мисалы, текстин эстеп атканда кишиники билинип калат го, мисалы текстин эстеп айтып атканачы, мынтип турган айтат го. Андай эмес. Отугурушу да унутулбайт, тексти да унутулбайт. Даже мисалы мен деле өзүм аткарып атып, шума айтып калат, эме көзүң менен текстин эстеп атасың го деп. Уже анын палева депчи. Меники Арукеники уже сон молодец. Молодец, жакшы. Мен бул кичинекей бир туугандардын келечеги кең деп билем. Буюрса жакшы мыкты актерлор чыгат. Дагы да токтотпогула, улантыкла, тартыла бергиле. Силердин жанагы эмеңерди көрдүм. Узун мушташканыңызды. Бир дубль менен, бир кадр менен канча кишини муздап салыпсыңар да, ошол эле. Бирөө комментарийге жазып коюп, бир касаптысың го деп, жумуш сой эле кетерсиң депчи. Эң эсте калган. Кыргыздар көбөй албай атсак, шума баарын кырып салды го. Ошону жанагы Олдбойдогу бир кадр экен, примерно, Олдбойдо. Эми примерно Олдбойдо, бирок Олдбойдо эмес. Олдбойдо дагы ал болсо грязный драк болот, реалистичный. Бул жерде уже постановочный. Анан 10-15 киши менен еще баарына четко бычак тийип чыгыш керек да. Примерно 27 эле 30тан ашык дубль. 30 дубльбы? 30тан ашып кеткен. 37-чи болуш керек да. Мен акыркы дубльдү караганда ошо 37 деп тургам. Мен дубльга көңүл бурбай калыптырбыз да. Бир карасам 37 дейт. Ушундай, по-моему, көрүп туруп, дедим, шума болбой калган. Шумада еще чарчап калды анан. Давай, кылып салалы. Окшошпой атабы, тийбей атабы, кылып салалы деп атып, ошону 37 жолу кайталады да. Еще баарына кетип баратып, бирөөсүнө бычак тийбей калса, уже кайра тартыш керек болот да. Еще биз стоп дебей, вдруг ушул дубль жаралып калат деп аягына чейин кылып аттык да. Ошондо 37 жолу башынан аягына чейин кылды да. Уже еще бир момент эме болуп калды да. Бөлүп эле тарталы болуп кетти, ушундай сөздөр болуп кетти. Анан эс алып мага 5 минут бергиле, азыр эс алып до конца эле тартып салалычы болот, окшошот деп аттым да. Анан балдар да давай деп.
Эң сложный сцена ошо болду, себеби именно ошондо башка жерлер бар. Баягы чыканак менен маерге бастырып салган эң катуудары ошол болду да. Мындай дене гогала бүт чечилсемчи. Сүрөттүн жерин копкосо бар. Прям гогала да. Мындай майда эмес, мындай крупныйчи. Анан агайым чыдайсың да, эми ладно чыдайсың. Эми творчество үчүн чыдайсың го, суукка деле, тияка деле. Анан бирок ошо чыканак менен начали дейлек деле бир бала расчет албай калып туруп могу жерге сокту, көз жаккачы, көзүм чыгып кетейин дедим. Ойлодум уже көзүм чыгып кетти го депчи. Жатам, мени тургузуп атат. Ооруп атканда тургузганда да эме го, жаңы нерв кашайып атат. Түнкү саат 3 кой турула жата турайынчы дедим, моюнтуп карап. Анан балдар айтып калышты, эс алалы, эртең тарталы. Жок, кайра тарталы деп, анан кайра туруп тарттык да. Ошол жим менен, ошол энергетика менен. Себеби баягы Дин чапты эле көзгө да. Риничек, аны жаман көрбөшкек деп. Ал деле ата эмес да. Ошон үчүн каскадерлорго дагы ийгилик каалайм. Сонун иштеп беришти чындыгында. Анан айтарым ошо бир нерсени болбойт экен да негизи. Кылам десең, ошо кыла алат экенсиң. Ошон үчүн кылабыз деп кылдык. Ошол жерде Дракада Шуманы прогибке чапкан жери бар да. Бир жерге чабат да, анан бир жерде чапты. Мындай акырын эле ыргытып коюш керек болду. Ал түпсүз эле ыргытып салды да. Ошо баш менен элечи, анан баш менен мондай өлө кат дейди. Ошо мен шырманын ар жагында отуруп ошо звукту кылып бердим. Данк деди да. Бирок идеально түштү да ошондо. Прям жакты да. Ошо дубль бар эмеде, кинодо. Кечке ыргытып атыпчы, могу төбө менен иштейт да. Ал негизи өкүл балам болот. Уже эмето нерв болуштан туура түштү. Отказ берип алгысы келип, балалыктан отказ бергиси келип аткан Шумач. Так мен эле. Ата жакшы эле чабап атам дейт. Жакшы чапты. Кайра ошондой чабат. Анан акыркысында болду да, прям башым титиреп чыкты. Прям ошо күнү жана чыканакта болду, тепкиленип, прям ошо күнү тарттык да, уже оонтуп калгам да. Ал уже канча 54-кө түшүп кеттим окшойт. Ошо күнүчү прям аппарык мындай букайт эткен кишилер да, ошондой эле состояние болуп калдым да. Нерв болду. Аны да тартпай койсоң, следующий деңге акча кетет. Жана чоң локация да. Жок дегенде бир $2000 кетет да. Күнүнө мен продюсерсиң да, $2000 эсеп кой тартпай. Акча эсеп кеткенде болду демексиң. Тарт салалы деп. Бирок жакшы чыкты, буюрса. Бирок ошол дубль бар, ошого сүйүнөм да. Ошол жер ошол дубль кадырга кирди. Ал жерин көргөндөчү башың ооруп кетет, өзүң элечи жерге катуу тийгенде деп туран ошол дубльдө кошобуз деп. Андан кийин уже тартканга деле невозможно болуп калды. Канча жолу прогибке түшүп калды. Денеси аябай көйгөй болду. Бир момент болуп калды. Шума реально денеси ооруганынан акырын келип бир моментте айтты да, мындай намекать этти да, что там, кандай кылалы продолжать деп. Анан мен деле эми Шуманын состояниясын мен өзүм эметкенин сезбейм да, билбей калдым да, байкабай калдым да. Анан туруп жок, продюсер улантып берели дедим. Десем, все хорошо, без проблем деди да. Анан бар до конца отыгрывать этип, ошол күнү кыйналып эметти, анан кетип баратым. Мындай смс жазды. Сен досум ошондо мени бир байкап койбой. Перегонщикте дагы эң чоң сцена бул жаанда тарттык да. Ошол күнү прям страшный суук болду. Бир моментчи баары курткачан, мен болсо көйнөкчөн, асфальтка жатып агып аткан сууга ошо жаан жайт да. Ошондо жаттым да, ошондо катуу шыйрыктым да. Мурда Бажайрики деген кино бар. Ошондо ноябрь айында муздак сууга түшкүм да. Бирок ал муздак суу менен асфальттын үстүндө жаткан эки башка экен да. Кайра тартып калчылдап, анан балдар ысык суу алып келип, ошол жерден уялбай эле балдар тоголоктошту. Пледти жаптык. Эчтеке жок. Жеп жыланганчымын. Ысык суудан куюп аттым. Анан өзүмө келип, ысык суу куюп ийсең ичине жибип кетесиң, кан жүгүрүп кетет го. Анан ошентип өзүмө келдим да. Аябай катуу болду. Калчылдап калган. Бул артта эми ал жерде дагы машинаны айтпай эле. Негизи бир эле возможность бар да. Аны эртесин тартсаң андай болбойт. Окшошпойт. Биздин Азербайжандан келген актердун дагы билети бар. Ошол күнгү түнкүгөчү, эртең менен таң аткан саат 6-га. Биз саат уже 5-тебиз. Или 4:30 примерно ушундай. Короче, тиги аэропортко 6-га барып калыш керек болчу да. Ошондой моментте возможность жок, тартып үч керек болуп калды. Анан жанагы жерден эме менен пожарныйлар жаан кылып эме кылып атат. Ушу суук болчу, май, эми жылуу деле эмете бербейт го. Ошол күндө жанында бир аз себеп элеген да. Калчылдап калган. Ооруп калабы экен деп аябай переживать эттим, бирок ошол суу даярдап анан ысык суу менен өзүнө келе түштү да. Ошо аларды да буюрса ВХС-ке киргизебиз, көрөсүңөр го.
негизи ошол күн сложный боюнча ошол күн сложный болду окшойт түшкө сага. Тең сложный. Аябай эле прям эме кылдың да. Негизи Тоңуп калган. бул проект сиз үчүн эме тест на выносливость болгон экен да. Себеби ошол кезде дагы Дубайда жүргөндө, биякта жүргөндө да залды калтырбай аттым да. Бир какой-то 1 саат убакыт бөлүп еще диетадамын да. Анткени мен тамак жесем эле эртеси эле 90 килограмм болуп калдым да. Ошон үчүн диетада да жүрдүм, көп тамак жеген жокмун. Страшный жегим келет, бирок баягы экранга эми жакшы чыгыш үчүн, формада болуш үчүн, тем более фильм перегонщик болуп атса, көрүүчүлөргө жакшы эмоциялар тартуулаш үчүн ошондой рисктерге бардык да. Сизде кыйналган кайсылар болду? Эмне болду? Кандай болду? Урушуп атканда карап турдуңузбу? Мен урушкан жок. Да, урушкан жок. Просто отдельно подходил. Милана бул жерде мындай кылып ойнойсуң, характериң мындай болот, настроениең мындай болот деп айтып берчү. Ушундай эле ойнодум. Только первые 2 дня сложно было, а потом уже нормально. Уже профессионал болуп калдыңыз. Милананы Урматтуу достор, 2 күн тартыласың апарасың. Буга чейин кийин немен алек болгонсуз, каякта окуйсуз, эмне иш кыласыз? Мен тренер болуп иштейм. Ооба, тренер болуп иштейм, фитнес-тренер. Фитнес. Фитнес-тренер, ооба. Анан окуйм национальныйда. Кайсыл бөлүмдө? Физика, электроника. Эме тренер еще по танцам. Анан азыр айтпайлы просто биз эмеге азыр аккаунт көрүп атасыңарбы? Биле баштадык ушуга көз. Момдой бийлер билет деп көрсөтөт. Ушуга көз азыр эле билет атпайсызбы? Ошон бар, мындай кылып аткан. На самом деле нет. Да, они меня заставляют танцевать. Бул именно эмнеге ушул жанр тандалды? Менин оюмча малышта мынча кыйналбадыңар, Малышта анчалык кыйынчылык жок да, малышта комедия, жакшынакай, жөнөкөй. Ар бир негизи кинодо кыйынчылык болот. Бирок мунун кыйынчылыгы эмне болду? Риск менен эле го дейм. Себеби ошо жаңы деңгээл киргизип көрөлү. Жана уча айтып кеткен эле бир жаңы кадрларды, жаңы супергеройду бир баары көргөндөй кылып, ошондой рисковать эттик да. Мисалы корейский кинолор бар го. Алар деле Голливудтун эсте мисалы. Бирок ошого жакындатып аракет кылышат, ишенесиң. Биз деле ошондой кылып турдук. Бирок эми анча да жана кечөөдө ушул темасында бир сөз болду. Корейский кинолордун өзүнүн бир кандай кино тартпасын, кандай жанр болбосун, өзүнүн культурасын сакташат да. Мисалы жанагындай триллер, боевик болсо да элементардан жегендер, мисалы корейскилер жегендери ал ошентип жешет да, мисалы, ошону көргөзөт кинодо. Аларга жарашат, биз аны көрүп ишенебиз да, мисалы да. Анан Индиядагылар, мисалы, ырдагандары, мисалы, кыргыздар ырдатып кой окшойт да, мисалы. Алардын ырдаганы окшойт деген сыяктуу да. Анан башка ар бир, мисалы, мындай чоң Голливудтун өзүнүн бир стили бар, Болливудтук, Кореяныкы өзүнүн бир улуттук бир өзүнүн өзгөчөлүгү, стили бар да. Кыргыздардын качан табабыз? Бизге мындай кылыш керек го дейм. Азыр экшенди элге бериш керек. Эл болсо ошол кыргызский экшен, ошо выдуманный персонаждарга ишене баштаганда акырындан ошо колоритти киргизе башташ керек. Вот, мисалы, элементарно Кореянын эле ошол экшен ичинде, ошондой эле тасма ичинде, мындай бир кичинекей бир нерселер менен берет да, бул Кореянын тасмасы деген нерселечи, мисалы. Көбүнчө атышпайт алар, жана бычак менен мындай сайышып, ал жакта мисалы мылтык табыш, пистолет табыш кыйын го, ошол үчүн бычак менен корейский кино түшүнөсүң да, мисалы. Өзүнчө мисалы бандалары, мисалы жанагындай өздөрүнүн правилалары көрүп, ошого кызыгып көрөсүң да, мисалы да. Анан американыкы башка. Ошол үчүн мен ойлойм, биздин бүгүнкү күндө кинобуз аябагандай мыкты өнүгүп атат. Ар тармакта өнүгүп атат. Ар кандай жанрлар пайда болуп атат, хоррорлор келип атат, жакшы, мисалы, комедиялар мыкты деңгээлде тартылып атат. Кудайга шүгүр, азыр боевиктер мына ушундай сонун деңгээлде тартылып атат, качество жагынан дагы, мазмун жагынан дагы, игра жагынан дагы. Анан менин бир каалаган нерсем, ошол ар бир тасмада бир кыргыз жыттанып турса депчи. Негизи кинодо көрүп турсаңар, шуман кадр бардыгы кыргыз жыттанып турат. Негизи кыргызский колорит, ооба, кыргызский колорит шумада эле турат. Ал жерде мисалы мындай го, кыйнап эле чаптай бербей, лучше ошол бир одно целое болуп турса депчи. Шуман жүрүш-турушу кыргыз да, ал жердечи. Мисалы ал жерде башка персонаждар более-менее такой голливудский стилде мынтип ойноп, ушундай болуп атса, бирок шума кыргыз эле ал жерде. Эч кандай бир жасалма же болбосо бир движениялар бир өзгөчө эмес. Ал кыргызча эле кете берет шуманыкка. Линиясы ошол. Бирок эми чисто конкретно колорит жанаган сыяктуу, мисалы, корейский тамактарды кошуп кетиш үчүн аларды постепенно алыш керек го деп ойлойм. Мен бирок акырындык бирок жанагы жерин коштук, мисалы.
корейцтер сайышып атпайбы, кыргыздарда сайышканды билебиз деп, мындай жакшы сайыштык да ушак. Мүлжүгөндү, кой мүлжүгөндү. Вау. Кыргыздын киносу өнүксүн, дүйнөгө тарасын. Менин оюмча бул аябагандай деле алыс эмес. Жакынкы бир 5-10 жылда буюрса бир жакшы жаңы бир аудиторияны жаңы площадкаларда багындыралы деп ишенем. Киноңор аябагандай мыкты тартылыптыр, дагы ийгиликтер болсун. Сиз мисалы киного дальше улантайын деген оюңуз барбы? Киного жактыбы? Кино негизи кино экенин өзүңүз ишендиңизби, негизи кинонун аркасында жүрүп? Да. Негизи ушундай болот го, кинону жүрөбүз, өлө кыйналасың, могун көпкө кино тартпайм дейсиң да. Ооба, негизи бул сен айтып кеткенде эле, кечир кой, сөзүңдү бөлүп коеюн деге. Мен мурда актер эле болуп жүрчүмүн да. Бир чакырса эле тартылып берип коюп, мага вообще билинчи эмес деп качан деп эле мындай капризничать этип элечи. А вот реально өзүң башыңа түшкөндө ошондо билинет экенсиң да, депчи. То есть бул тарых деген бул биздин жаш муундар көрөт. Мисалы кичинекей балдар мени аябай жакшы көрөт да, малыштан кийин, малышка чейин делечи. Шуңкар байке кандай деп мындай перекупщиктеги мушташтарды жакшы көрөт. Ошол нерсе сүйүндүрөт. Жаштар спортмен достошсун. Бизди көргөндө баягы бизди көрүп жакшы көрсө сүйүнөсүң да. Ошон үчүн Инстаграмга дагы жакшы нерселер чыгарганга аракет кылабыз. Көп нерсени чыгарбагангачы, себеби жаштар көрүп атат депчи. Албетте силердин аудиторияңар бар, демек силерде бир чоң жоопкерчилик бар да. Аркаңарда көп жаш балдар көрөт, алар кандай ойдо калат. Анан ошол туурасында Уча мырза бир суроо пайда болду. Убагында бригада чыкканда, рекетир чыкканда элдин баары ошол нерселерди туурап, ошол нерсе көбөйүп, бизде жанагындай дедовщиналар, хулигандар, бандалар көбөйүп кеткен да. Анан сиздин тасмада урушкан, согушкан көп экен. Бул нерсе романтизация болуп кетпейби жаш балдарга? Ушул нерсе мисалы более реалистичный болуп туруп тартышат го. Бригада жашоодон алып тартылган го. Ой, жашоодогу персонаждарында, жашоодогудай. Андан кайсы кинолор чыкты, мисалы Рекетир. Булар жашоонун ойношкон да. А бул жерде болсо персонаждар баары выдуманный да. Буну кайталай албайт го дейм, мисалычы. Даже если бычак менен кайталап бергиле дегенде эле романтизация кылып кетем десе делечи, бычак менен чыгып алып 10 кишини анып эметип ойнобойт го дейм да. Бул жерден анчалык кошого мисалы мындай. Мен ойлойм, бирок жакшы тарбия алып чыгышат го деп, себеби бул жерде боорукердик жакшы көрсөтүлгөн, акыйкат жакшы көрсөтүлгөн. Анан азыр айтайын десем ачылып калган да турат да. Кыскасы, ар бир баарыбызга ошол жерде отургандардан мындай жакшы үлгү алып кете алабыз да. Ошондой. Терс каармандар эми любой эле кинодо терс каармандар запылжайт. Биздин кинодо деле эми терс каармандын өздөрүнүн орду бар. Алар өздөрүнүн жемесин эме кылат. Негизи эле бул перегонщик чыгыш, кинонун чыгышы бизге аябай. Мисалы мен өзүм үчүн аябай сүйүнөм да. Анткени бул биринчи башы перекупщик киносун билесиңер го. Ошол жерде башталган менин киного келген себеби. Перекупщик тартылып аткан кезде Шума экөөбүз эми таанышпыз, бирок мынчалык сүйлөшчү эмеспиз да. Анан мен ал кезде ошо жанагындай магазин иштечүмүн. Гүл саткан беле? Гүл цветочный ичинде шарик. Вата сатчу. Да, магазин бар болчу. Анан эме администратор чалып айтып калат, реквизит керек болуп атат, воздушный шарики депчи. Анан менде доставщик жок болуп калды, өзүм доставка кылып келем шариктичи. Келсем Шума, ошо Чотоновай перекөө тартылып аткан экен. Аймалдын астында тартылып аткан экен. Анан келип шарикти берсем, как раз администраторго келип чебер менен тааныш элем, чебер продакшн менен. Ошол жерде сурап калдым. Өзү айтып калды, могу жерде бир роль бар, ойноп берип койбойсуң деп. Анан перекупщик бирге ошол жерде эпизодду биринчи жолу ойногом да. Бирок ошол кезде тартылып атканда мен уктасам түшүмө кирбейт болчу да, перегонщик экинчи бөлүгүн режиссер катары болуп калат экенминчи. Ошол эң биринчи ошол жерге мен эпизоддон баштагам негизи кинодо. Азыр болсо ошон үчүн азыр перегонщик чыгып атканда аябай сүйүнөм да. Азыр болсо ошо сиз бир эмес 2-3 чоң тасмада чоң ролдорду, башкы ролдор жаратып койдуңуз. Чоң тасмалар режиссер болдуңуз. Сиз өзүңүзгө эмнеси жакыныраак экен? Мага режиссура жакыныраак негизи по душе да өзүмө. Анан аткарып эле көрүп атам, ойногон эле өзүмө жакпайт. Ойноп негизи возможность берген мындай ишенген азыр командага биринчи ыраазычылык бериш керек да. Бизде командада эми Шума экөөбүз эле болбуз го. 24/7 Pictures билбейм. Биздин эмен эле продакшн кылгандар. Шума Brothers Production. Аптека деп коюшат 24/7 иштейсиңер депчи. Ушул эмеге ишенип, возможность мындай экөөбүздүн ортосунда возможность берген да Шукеге рахмат. Ишенипчи мага.
Анан мен дагы мисалы ушунчалык ишенип аткандан кийин аракет кылып иштеп атабыз. Анан возможность болуп мисалы Вайнда деле чогуу актер катары тартылып эме кылып жүрөм. Мындай катар деле аябай ушул жерден көбүнчө негизи буга чейин деле мындай за кадром иштеп жүргөн көбү байкап съемка кандай болуп жүрчү ошол интересный болгондуктан мага ошол режиссура көбүрөөк жакын экен да. Эми буюрса мен укмуш режиссерумду эч качан айтпайм. Мисалы эми үйрөнүп келатам. Көп нерсени билбейм. Бир 100% болсо бир 2% билгендирмин бир нерсеничи. Ал да көп үйрөнө турган нерсе. Андыктан пока ошо режиссура аябай жагып келатат да. Анан балким эле бир укмуш бир роль болуп анан өзүмө бир жагып анан ошол ролду аткарып эле башка оюм өзгөрбөсө, а так пока режиссура. Сизде Шуңкар мырза эме деген нерсе бар да. Башка кинолордон көп көрбөй калдык да эмнегедирчи. Өзүңөрдүн тасмаңарды тартып жараса, бирок башка кинолордон бул силердин өзүңөрдүн стратегиябы же башка кинолорго сунуштар азыраак болот атабы? Негизи чындыгында сунуштар көп. Ооба. Тартылып берчи деп анан туура жагынан түшүндүрүп атабыз. Себеби баягы ар кайсы жакка да тартыла берсең, эл көрүп, эми ар кандай тартылып каласың да. Может, ролуң жарашпай калат, жакпай калат өзүңөчү. Мен ойнай алам, ойнай албаймбы депчи. Ошонусун да карайсың да, анан ар бат-баттан да чыга берсең, элди тажатып аламбы дейм да. То есть ар кандай ролдордо ар кайсы жерде чыга берсем, элди тажатып аламбы деп. Анан ошон үчүн өзүбүздүн киного тартылалы деген жакшы ойдомун. Эми жакшы сунуштар түштү, тартылабыз. Сценарий жаксачы. Анан просто баягы эл кечке көрүп атып, ошо менден тажап калбаса экен деп, анткени өзүң киноңо бир от души ойнойсуң да. А тиякта кандай роль болуп калат ким билет. Кээде режиссерлор Шуңкар жарат деп эле мисалчы, жакшы ойнойт келер деп, бирок ал сага жакпайт да, ал рольчу өзүң түшүнөсүң. Өзүң ролуңду түшүнүп калат да, любой актерчу муну аткара алам, жакшы аткара албайм деп. Жеткиликтүү аткара албай калсаң, уже элдин интереси жоголо баштайт да. Ошон үчүн өзүбүздүн киного отурганда прям нолдон баштайбыз да, фундаментин куруп, крышасына чейин жабабыз да. Ошондо ар бир тонкий нерселерин түшүнүп каласың да. Ошон үчүн ар бир жерди жеткиликтүү аткарганга аракет кыласың. Анан сунуштар болуп атат, бирок ошо тилекке каршы азыр 2-3 байкебизге туура жагынан түшүндүрдүм. Эми кечке чыга бербей эле коеюн, лучше акырындан чыгалы депчи. Анан жана башында айтып калдыңыз, менин билимим жок бул тармагында депчи, бирок ошого карабастан силер аябагандай жакшы образдар чагылдырып, жакшы тасмалар чыгарып атасыңар да. Анан бул нерсеге дагы билим керек бекен, билим алганга пландар барбы же барабы негизи аркасынан чыгат экен? Билим деген өмүрүңдүн аягына чейин аздык кылат да. То есть үйрөнө бериш керек. Биз эми азыр үйрөнүп жүрөбүз да. Бир адамдарда эме болот экен да, мындай эл менен контактчы. Мен балким ошол нерсем жакшыбы дейм да. Именно кино жактан эмес, мисалы Вайндардан мындай элге кайсы шутка жакшы кирет, кандай жакшы кабыл алат, ошондой чувствовать этесиң го. Ошо чувствовать эткен нерсем жакшы окшошот да. Көп жерде эмес, бирок жакшы колдоно алам. Анан ошо ошондо кандай окуганга план барбы жокпу? Окуганга план бар. План бар, сөзсүз түрдө окуш керек. Бирок көбүнчө тажрыйба го дейм. Себеби биз негизи самоучкабыз да. Биз өзүбүз билгенди ойнойбуз. Бирок күчтүү актерлор бар да, алар театрда. Бирок мен ойлойм, күчтүү негизи актер бул төрөлүш керек окшойт депчи. Жана кичинекей Арукени айтып атпайбызбы? Ал окуган эмес да, кичинекей, ал бирок жашайт да. Состоянияны билет да. То есть адамда ошол талант болуш керек деп ойлойм. Состоянияны билиш керек да. Бирок жашоону өтө кыйын өткөзгөндөр актер боло алат деп ойлойм. Анткени алар любой чувствону билишет да. Ачкачылыкты да билет, сүйүнүчтү да билет, барды да көрөт, жокту да көрөт да. Ошон үчүн аларга состоянияга кириш оңой. Сизде ошол состояние бар? Мен негизи билбейм, менде барбычы. Мен өзүм айта албайм го. Мисалы Шуманыкы болсо, кадрдан байкалып турат да. Мындай билет да, уже чувствовать этип алганда канчалык камера кайсы жакын турат, кандай движение эме кылсам аябай аша чаап кетпейт, ошол моменттер мененчи. Ошон үчүн мага мисалы сравнительно аябай выразительно эмерээк көрүнөт, реалистичныйраак, ишеничтүүрөөк көрүнөт. Анан ошон үчүн деле мисалы туура түшүндүрөбүз. Мисалы театрдан байкелери, жекелерибиз менен иштешип жүрөбүз. Бир аз Шуманын уровенине түшүп бергилечи депчи. Наоборот көтөрүп эмес, Шуманын уровени мындай жөн эле. Мындай жашоодогудай эле. Кыймыл аракеттерди выразительный кылып эле мындайраак кылып бергилечи депчи. Андыктан мага мисалы ошо Шума азыр состоянияны билет, состоянияга кире алат.
эң сонун. Сизчи, сиз мындай билимди кандай кылган атасыз? Сиз дагы бул тармакка уже кирип баштадыңыз. Негизи кинонун бир азыр мындай сөзгө кошуп кетейинчи. Шуман жана жаңы эле айтып атпадым белем? Азыр бир минут сен жөнүндө айтып берем. Шуман мага эмне эс жагат? Маскишин ойногон роль жагат. Маскишин ролун ойногон көрдүңөр эле? Бажарики 3-тө десем, Бажарики 3-тө Маскишин ойногон жери бар. Мисалы мындай го, Маскиши обычно маст ойнос десе элечи кишилер маст ойной башташат го. Маст киши маст болбойт да, ал наоборот трезвый турганга аракет кылат го. Мисалы ошол состоянияны, мисалы ошону көрүп, аябай жакын. Ал кезде Шуман менен анчалык жакынбыз, бирок көрүп туруп, ушундай болот экен да, көрсөм окшош турса депчи, мисалы. Ошол роль аябай эметет да. бир байкайлы. Ошентип окуп Жана кинодон эле ойноп берейин. бир келтиресиң да. Негизи визуально мен жаттайм негизичи. Ар бир кишинин движениясын мен жакшы пародистмин да еще. Балдарды турай берем. Анан визуально жаттайм движениясын, көзүн. Кинону ойнош үчүн бул көз кой, эң башкысы ошо көзүн карайм да. Состояниясын карайм, сүйлөгөн сөзүн, жаргондорун карайм да. Анан ошентип эле импровизация кыла берем да, анан окшош берет. Жаңы образдын үстүнө иштегенде ошолордон туруп кетесиз да. Кичинекейсинде ичкен кишилер менен көп жүрүп калдым да. Атам досторуна рахмат. Сон негизи ичкен кишилер жакшы киши болот негизи. Душасын айтып берет да, мен кичинекейм, бирок чоң киши менен чоң кишидей сүйлөштүм да. Шумкар билесиңби деп айтып бергенден. Ошол деген мындай да кичинекей. Ошо. Эң сонун. Так, Милана, сизге негизи кинону мындай мына өзүңүз уча деле мисалы бир мисал да. Киного бир мындай бутуңузду бир малып алдыңызбы, болду, соруп кетет да өзүнөчү. Жөнөкөй эле шарик ташып бир кичинекей эпизодко тартылып коюп, азыр уже кинонун полностью сөнгүп кеткен да. Анан кинонун ушундай бир өзгөчөлүгү бар. Кичине бир аз эле кирип алсаңыз, ал сизди өзү тартып кетет да бул киного. Анан мен ойлойм, бул тасмадан кийин да силерге көп да сунуштар түшөт. Анан демек, сиз бул тармакта өзүңүздүн дагы мындай билимиңизди, профессионалдуулугуңузду дагы да жогорулатыш үчүн окуганга ойлоруңуз пайда болду деген суроо. Ооба, я хочу продолжать. Орусча сүйлөйм кичте. Кыргызча сонун эле турбайбы? Кыргызча эле сүйлөбүз. Уланткыңыз келип атат, бул жагын. Уланткысың. неудобный кыл. Ооба, уланткысың, Уланткыңыз. Уланткым келип атат, ооба, аябай мага жакты. Ушу биринчи эле фильм мындай главный рольго кирдим. Рахмат. Мага жакты, я очень хочу еще дальше кастингдерге барып жүрөм. Буду ходить. Окуйсузбу? Билим аласызбы? Жанын кереги жок деп ойлойсузбу? Билбейм. Бар окуйн деген желание барбы? Актер. Прям вот актерское мастерствого барып окуганы билбейм, еще не думала, оказывается. А так Шумкар Байкени көрүп, Учкун Байкени көрүп, наверное, буду так. Я больше самоучка, наверное. Ну, конечно, хочется что-то профессионально. А так, наверное, мне будет легче самой, мне кажется, чем я буду в актерской или театральной ходить. Достор, Учкун мырза менен дос болгула. Жакынкы проект качан болот? Кийинки жылы? Ооба, кийинки жылы. Азыртан жазып, жакшы подходдорун таап. Мал шейкини тарта алат. Мал шейкини негизи бул жылы ошо перегонщиктин ордуна деп атканбыз. Анан азыр кайра перегонщик тартып, азыр көрсө Малыш кино тасмасынын фанаттары көп экен. Ооба. Анын бири менмин негизи. Ооба, аябай жагат. Аябай сурап атышат. Анан ошол экинчисине буюрса дайрыланып атабыз, экинчиси дагы кызыктуураак кылганга аракет кылабыз. Ошол деп жүрүбүз. Ананчы Малыш канча тапты кассада, канча жакшы топтодуңар менин билишимче. Милана, сен айтчы. Так. Мен озвучивать этпей койсо болобу негизи? Болбойт да андай. Жакшы таптык, шүгүр. Жакшы таптык. Жакшы болгон. Жашообуз оңолду да. Чын мындай эми актерлор аз эле алабыз да. Аны актер, актрисалар деле түшүт. Анан жашырган кереги жок да. Актер десе эле бизди кичинекей балдар аябай элестет да. Бул кичинекей балдар азыр аябай любопытный да. Сколько вы зарабатываете дейт да. Всегда ушул суроо да. Анан айта кетерим, бул да кызык да элгечи. Актер, актрисалар окумуш деле таппайбыз. Бул эмне үчүн тартабыз? Сен айткан эле бутуң алсаң кое бербейт да.
башка жумуш деле чыга берет, жакшы жумуштарчы, бирок кеткиң келбейт да творчестводончу. Мындай эчтеке деле доказывать эткиң келбейт, бирок баягы эл менен контакт ойлосоң да, баягы жакшы сөз угуп жүрөсүң, баягы сыйлашат. Элдин абдан болуш башкача. Ошо анан эл жүзүндө жүрүш мындай. жашообуз кичине оңолду, бирок мурдакы актер болуп жүргөнгө караганда өзүбүз тартат. Так ошондо актердун жашоосу оңолуш үчүн канча акча керек экен? 100 миң сом болсо жетет. 100 миң сом. Продукта кенен жетет. Канча миллион таптыбы? Укта. Сом менен теңге мененби? Сум мененби же өзбекский да? Эми бул жерде негизи бул жерде бизде инвесторлор бар. Бул жерде бул кинотеатрдын долясы бар. Бизде деген Жок, силерге чисто түшкөн сумма 500 миң доллар болду деп кала, болду, тема жаап коебуз. Жаага жеткен жок. Жеткен жок, 500 миң жеткен жок. 400. Жок, жеткен жок. 300. 50ге жеткен жок. Жеткен жок десе ким уча? Кандай жеткен жок? Кандай жеткен жок эмес. Бул мен шумадан Негизи бул нерсени баягы неудобный да, билбейм эми кандай болот, бирок мындай айтыш оор да чын эле. Мисалы кандай десем, туура эмесирээктей көрүнөт бизгечи, бирок жашообузга жетти шүгүр. Жок, мындай болуп калат да. Бул жерден эми Кудайга шүгүр айтып, же мындай ар бирибизге жете тургандай таптык. Бул жерден элдин ою өзгөрөт. Мисалы, мындай болот атышпайбы? Кино тарттыңар, өзүңөрдүн кинону актагандан кийин чыгарбайсыңар YouTube'га деген сөздөр бар го. Мисалы, ошол сыяктуучу. Бул мындай да, бизде кыргыздарда бар го, мисалы кишилер болсо бирөөнүн акчасын анан жакшы көрүшөт. Вот, ошол да. Монтип эле канча таптı, антип, мынтип, анан каяка кетти. Анан ичинде мисалы, ой ушунча таптырсыңар, анан садака кылбайсыңар, мынтип койбойсуңар, анан тинтип койбойсуңарбы деп эле көп баргандай вопростор келип, баргандай мындай дискомфорт кылгандай моменттер болот да. Ошон үчүн буну деген меньше знаешь, крепче спишь болуп эле элгечи лучше. Ошондой эле болгону туурабы дейм менин оюм да. Мисалы менин оюм. Анан менин да бир башка оюм бар да, мисалы силердикин көрүп туруп, демек кинодо ушундай жакшы бир перспектива бар экен. Мисалы мектепти бүткөн бала ойлонуп турупчу, Шумкар байке мынанча таап атыптыр. Ускун байке мынча таап атыптыр. Мен да киношник болом, мен да кино тартам, мен да актер болом. Ошол нерсе да. Бул жерде кайра эле эме болуп атпайбы, өз-өзүнө противоречить этпайбы. Мисалы, акча жагын карап келип атпайбы анда. Анда творчествосун. Мисалы, жок, мисалы мындай. Акчанын аркасынан келип туруп творчествого сөгүп кеткендер аябаганда көп да. Ооба, бирок ал деген максат акча болуп калат да. Мисалы, бирок биз деген малышты тартып аткан кездечи, биз андай маанидей кылган эмеспиз, если честно. Мына мисалы ачык эле сөз, конкретно биз деген могу жерде момча акча табабыз деп акчага ниет кылып туруп, конечно, бул кинонун өзүнүн акчасын жапса экен, анан кийин баскан турганыбызга аркы берки нерсеге чыгып берсе экен деген максат бар эле. Бирок деген эң биринчи ой биз деген элге бир жакшы сонун оюбузду жеткизели, ушул идеяны сонун кылып кино катары жеткизип тарыхта кала турган кино болсо экен деген максат коюп туруп биринчи ошол болгон да. Анан ал деле мисалы кичинекей бала могу ушул кинодо ушунча табат экен, анда мен деген сонун жакта бир будущийси бар да, мисалы укмуш юрист же укмуш врач. Анан туруп кинодо ушунча акча экен, мен ошол жака барайын деп туруп эле барып, же андан жок же мындан жок болуп калбаш үчүн дагы лучше ал нерсени айтпай эле, конкретно киши эгер кинону сүйгөн киши акчасын карабай эле келет. Марат киносуна тартылып атам. Марат киносунда деле определенный гонорар мисалы актерлорду кыйраткан чоң эмес да. Бирок ошого карабастан биз жакшы көргөн үчүн, бул творчествону жакшы көргөн үчүн барып тартылып атабыз. Эгер мен акчасын карай турган болсок, биз анда Малыш кино тасмасын экинчисин тартканга жетише калмакпыз да. Ошол да негизи приоритеттерин туурабы деп коюш керек да. Либо анан конкретно мисалы бирөөнүн эмесин угуп алып туруп, ошол жака кетиш керек десе, мунун ар жакта чоң будущийси талкаланып калышы мүмкүн да. Мисалы мен да мынтип ойлойм да. Мен азыр туура эле түшүндүрдүңбү мисалы? Сиз оюңузду түшүндүңүз. Мисалы мындай болуп атпайбы? Бизде кайсы жерде жакшы болуп атса, мисалы азыр перекупщиктер, реальный перекупщиктер жакшы эметип атышат да. Мындай мисалы Аскаровду Дубай деп чыгып атат, Жалалаттан Баха дегендер чыгып атат. Элдин баары перекупщик болсо акча жакшы табат экен. Автокап деген бар акча реклама көрөчү. Перекупщик болобуз деп атат да. Же болбосо бир ким акча жакшы табатса эле, болду ошондой болобуз деп чыгышат да. Бирок жаштарга айтат элем, эң башкысы силер жумушуңарды сүйгүлө демекчимин. Себеби ошондон гармония аласыңар да. Мисалы мындай деген нерсе бар да, көп ичиндеги потенциалын ача элек биздин көп жаштарчы, көп студенттер. Бизге азыр психология бузулган да. Ким болосуң? Билбейм. Сага эмне жагат? Билбейм. Акчасына кызыгышат, туура эле болду. Болгон аз критерий акча, ошол тармак. Жаштарга айтарым, жумушуңарды биринчи сүйгүлө. Мисалы кинодо жакшы акча табат экен деп күйүп кеткендер канча.
бул жакшы жери бар. Актер болгула биз мына 10 жыл тартылдым мен, анан уже тарта баштадым да. Бул тажрыйба, ошон үчүн вообще шашылбагыла. Себеби азыр кичине кээ бир жаш балдарды көрүп атабыз. 50 миң, 60 миң, 80 миң долларга чейин кино тартышат. Башын мыжыгып отурат да, банкрот. Ал акчаны каяктан табат? Спонсорлордон спонсор дагы жаман көрөт. Тиги баланын келечеги эмне болду? Ошон үчүн деп кино тартса жакшы экен деп тартып бербеш керек. Ооба, кинону тажрыйба. Тура эле азыр дегенчи, кинону көрсөчү, мисалы успешный жана жакшы болгон кинолорду көрүп туруп эле киного келип алгандар бар да. Мисалы 10 кино чыкса, ошону 2 сатып 8 банкрот болуп атпайбы. Мисалы өзүң эле кинорынкта жүрөсүң го. Билесиң, ал жагын эч ким айткысы келбейт, жалаң эле плюс жагын көрүп туруп эле анан туура эмес профессияга келип калган случайлар болуп атат да. Мисалы да. Лучше ошо сүйүп келген жакшы го дейм ошол нерсеничи. Акчасын ойлонбой келди. Анан жанагы жаш балдарга айтып атпайбызбы, мисалы, азыр акыл айткандай болбойн. Жаш балдарды өздөрү деген билишпейт, акчасына карап келип атышат депчи. Ушул туура эмес да. Бул нерсе ата-энелерден да, менин оюмчачы, ата-энелерден. Мисалы, ата-энелер кичинекей кезиндечи, балам мону кылам десе кылбааны, ал кылба, муну кылбаш керек, антпеш керек. Мен кичинекей кезимде мисалы, ой, эме болушун керек, бул болушун керек деп мисалы рамка коюп атып, жаш бала жанагы өзүнүн каалоосу, мисалы выбор калыптанып аткан кезде ошонусун кыркып атып, кийин бала окунуп бүткөндөн кийин каяка барарын билбей калат да. Именно кичинекей кезинде жаш бала ошонусу калыптанып аткан кезде наоборот возможность бериш керек. Кылгың келип атабы, кылгың келип атабы, кыл депчи. Акча жагына карабай эле өзүңө жаккан нерсеңи. Анан окунуп бүтүп чыккандан кийин бала четко билет каяка барыш керек экенинчи. Мен мону кылам. Анткени калыптанган выборычы, өзүнүн каалоосу. Өзүнүн Бул ата-энелерден эле, бул жаш баланын өзүнөн эле. Жаш балага канча кулагына уйба, ал по-любому ата-энесин көргөнүн кылат да. Ошон үчүн ата-энелер. Ооба, ата-энеси башкасы болуш керек, анан өзүн тапканга мүмкүнчүлүк бериш керек, ар кандай тармактарын ачып берип. Албетте. Бул эң туура нерсе. Мен эмне айткым келип атат жантан беричи. Азырчы, бир момент айтайынчы. Бул мындай болуп атат да. Азыр деген бул эмен кинонун эмесин сүйлөшүп атпайбызбы бизчи, тапкан акчасын. Буну канча скрывать этсек, элге ошончолук ой, сумма көтөрүлүп баратат да. Сумма көтөрүлүп баратат да. Примерно, мисалы, примерно шума кандай эме болду, ошол жагын как продюсер шума айтканы туура болот. Мисалы, цифраны шума айт да. Бул кинодон примерно эмне алганыбызды айтып коеюн, Бир машина алдык, уча бир машина алды, бирок ал стиральный машиналар да. Жетет. Бир стиральный машина, бир кирпич машина менен колго жүрчүбүз. Биз көп ойлой берет, ак кол депчи, биз жашоону көргөн балабыз. Урматтуу кыргыз элим, биз деле тезек тергенбиз. Биз деле тезекти мындай дубалга түшүндүңөр, этика деген түшүп калбадык кудайга. Биз деле фляга менен суу ташыганбыз, биз деле чана сүйрөгөнбүз, биз деле чыгырып ойногонбуз. Биз деле тентек кылганбыз жок, стройкада иштегенбиз. То есть эмне дегенбиз, бизди кино жакшы тарапты эле көрсөтөбүз да. Бул байын дагы жакшы. Баягы у самого эле позитивного человека реально печальная душа деп койчу эле. Ошондой да. Безумно можно быть. Безумно можно. Безумно можно быть. Ошондой чындыгында достор, биз жашоону жакшы эле көргөнбүз. Колго киржүүчүбүз, тарбияны бизге ата-энебиз аябай сонун берген да. Бул тарбия дегенде сөз түрдө бир нерсе болуш эмес, ата-энени көрүп өсөсүң да. Ошондой моменттер болгон. Мына кийин эле ушундай жакшы жерлерде жашап, жакшы үйгө мүмкүнчүлүк түзүп калдык. Мисалы, мен дагы силердин сөзүңүзгө кыстарма айта кетем да. Бул бакелер убагында мээнетти кылышкан. Канча жыл тамашалоо, канча жыл тиякта, биякта бир тыйын албай ошончо мээнетти кылышкан, эл үчүн иштешкен. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ошонун акыбетін көрүп аткан шүгүр. Андыктан сөз түрдө чын жүрөктөн бир нерсеге ишенип, жан дүйнөңөргө берилип, бир жакшы мээнетти кылсаңар, акыбети сөз түрдө кайтып келет деген нерсеге мен толук кандуу ишенем, туура эле. Мен ойлогонум, киноңор жакшы болсун. Мурда малышта канча тапсаңар, бул тасмадан 2 эсе болсун. Эмнеге? Анткени анын аркасында дагы мындан да мыкты бир тасма келерине ишенем. Анткени торский адамдар ушундайбыз, негизи көп байыбайбыз, тапкан акчабызды кайра торстуга сала беребиз, ушундай болот го негизичи. Анан каалайт элем ошол тасмаңар дагы мыкты болсун, эл аябаганда көп көрсүн. Анткени чыгармачылыктын бул аркасында аябаганда чоң мээнет бар. Аны кадрдан көрө билиш керек. Кудайга шүгүр, азыр биздин кино культурабыз өнүгүп атат. Адамдар кинону түшүнүп атат. Кинону уже тергеп, жакшы кинолорду тандап, кинодогу айтылчу нерсе ойду туура түшүнүп, ошол кинонун баалуулугун баалай билген деңгээлге келип калдык, Кудайга шүгүр. Ошол үчүн бизде
жакшы кинолор жаралып атат. Андыктан силерге чоң ийгиликтерди кааламакчымын. Киноңор мыкты болсун, ийгиликтүү болсун. Тасмадагы тапкан, малышты тапкан миллиондоруңар кут болсун. Ал эти Ташкент бар тамаша. Анан кийинки биздин бир өзгөчө биз рубрикабыз бар. Өткөндө дагы Буча байкебиз келип катышып кеткен. Бул биздин трейлер рубрикабыз. Трейлер рубрикабыздын өзгөчөлүгү эмне? Биз трейлерди көрөбүз. Анын ичинен бир суроо табабыз дагы силерге беребиз. Менин билишимче силер трейлерди 1 эмес 100 жолу көрсөңөр керек. Канча жолу көрдүңүз? Монтажды атканда эле 100 жолу көрдүк. Андан кийин ооба. Сизчи? Мен деле. Сизчи? Ойнодук да. Демек уже трейлердин ар бир кадрын жаттаптыңар да. Бияка мен ойлондум, шума эме Уча байке айтканда атайын бир сыйра даярданып келдиңиз, даярданып эмеспи? Мен бул нерсе болгон эмес го. Мен качкан эмес окшойм анда. Качкан эмеспи? Жок. Ал мен билбейм точно. Биз деген просто билет розыгрыш кылганбыз. Өткөндө эме да кылбадык белек, Маратта. Билесизби? Же кыламыз белек? Жок, кылган жокпуз. Маратта деп калабыз? Жок, болгон эмес. Окей. Ошон үчүн мен деле билбейм. Анда жакшы. Кыскасы, трейлер ар бирөөңөргө бирден эле суроо берем. Бирден суроо берем. Жооп берсеңер азаматсыңар. Жооп бере албай калсаңар бир приказ бар. Ошону аткарыш керек болуп калат да. Все, анда кеттик, башталдык. Бирок мен ишенем, аткарасыңар. Оңой эле. Анткени өзүңөр тарттыңар, өзүңөр аткардыңар, өзүңөр жасадыңар. Бул нерсени билиш керек. Так, Мен андан көргөн эмесмин трейлерди. Я тогда не видео. Окей. Мен сизге дагы тиешелүү суроо бар, кыскасы. Мага эң жаккан бир трейлерде бир жаккан кадр болду да. Жанагы ал кайсыл тасмада, жана Джон Уик болуш керек, Муну кокодон кармаганда аркадан пистолетти толт иштек мындай кадр болуп турду да. Анан ошол жакты карап, ар бир мылтыкты санап чыктым да. Ошол жакта. Уже опасный. Шуманы канча мылтык мээлеп турат. Ох, блин. Мен дубинка бар экенин билем. Бир дубинка, калганы мылтык. Бир дубинка. Калганы мылтыктар. Так. Кайтыр азыр. Примерно жакындаса болот, Кааласаңар вариант берейин. Вариант. Кааласаңар вариант берейин. Так, кеттик анда. Вариант А. 8 автомат, 1 дубинка. Вариант Б. 9 автомат, 1 дубинка. Вариант Д. 10 автомат, 1 дубинка. Вариант Г. 11 автомат, 1 дубинка. Неге пистолет жок? Пистолет автомат аралаштырып автомат аралаштырып айтат да. Куралдап коёр. 8-9 экөөнүн бирөөсү да. Бирөөнү тандайсыз. Давай. Дубинка менен кошкон да. 9го дейм. 9, Тоғыз. Этномедиадан бир подсказка берели. Убираем неправильный ответ. 9 туура эмес экен. Так, башкасын айта бериңиз. Так. Максималдык количество айта бересиң го дейм. Негизи көп эле чакырганбыз да. Мен реквизит эсимде жетпей калган да, столдочу. Ас болуп калганда. Дагы ошол дегенде кошкон. 10 окшойт анда. 10 мне кажется. Мен максимальный 11 да бул жакта. 8, 9, 10, 11. Ошол 11 болушу мүмкүн. Карай койсо болобу? Так. 10го дейм. 10. Точно? Точно. 10 автомат, 1 дубинка. Туура. 10 автомат, 1 дубинка туура болду. Биринчи туура болуп калган. Рахмат. Так, жакшы. Экинчиси учамызга даярсызбы? Даярбыз. Суроолор жеп жеңил бекен? Ооба, Болду мен. Математический суроо. Дубинканы эсте алган. Бул тасмада мен өзгөчө баа бергеним, мушташкандарды Адилет байкенин эмгегин көрүп жүрөбүз. Адилет байке мушташкан жакшы коет. Ушуман мурдагы мушташкандар жакшы болгон. Бул жакта атышкандар да көп экен. Анан красиво атышкандар бар экен да. Так. Чуркап барып секирип 2 кишини ыргыт аткан бар экен, ушундан. Анан ошо аткан трейлердин ичинде аткандардын баарын санап чыктым да. Опа. Мен азыр эсте берейин уже количествосын, Трейлерде канча жолу пистолет мылтык атылган? Азыр. Канча? Санаам. Выстрел бар. Башында 3. Мен да эстеп подсказка берейин. Вариант. Шума. Сейчас. Экөө разом атат го? Ошо экиде экөө деп санай берем, 2. 5. Тек 1. 2. Ошон 7. Тиги менен 9, 10, 11. Анан кетип барат, бирок башка атып туруп. 12. Жок, мен подсказка бар беле негизи? Подсказка ошондой эле? 12. 9, 10, 12. 12, 11 же 12, 11. 11 окшойт, 11. Так, ваш последний ответ? 11. 11. Болду. Сизге? 12. 12. Сиздики? Мен деле 12 деп ойлойм. 12. Туура жооп 10 экен.
10 екен, кайра карасам жана туф дегенде 2 деп эсептедим да. мен автомат жанагы шума деген тиги бирөөнү эме шит кылып кетип баратканда ошол жерде 3 канча деп санадыңар ошол жерде? Мен ар бир жана менен эсептедим. Мисалы башында 3, анан атканы 5, ар карай 5 выстрел бар экен. Шума просто бирөөнү жаап алып туруп ишин түртүп баратып атат да ичинечи. Ал прям туф деп көргөзүлдү. Жок, артында эме кишинин артынан кан чыгат. Ошол жерде 3 чыгат да. Ошо менен кошо санап атам да просто мен. Аны кошо санасаңыз да туура эмес болуп атпайбы? Ал 3 болуп атпайбы? Чо, Бул жактан боло экен кыскасы. Биз кайра эме кыла алганда киного бир 4 кылып кошо ала. Ошол жерде учуш керек болот да. Кайра тил жерде көрсөңүз болот. Мен дагы азыр дагы бир сире текшердим. Бул 10 выстрел экен, тойтоп точно. Ошол. Сиздики туура салып калды тилекке каршы. Бирок жакын айтып турмун, э? Жакын айтып турсуз. Өтө жакын айттыңыз. Так, сизге эң жөнөкөй сурай берейин, Эң жөнөкөй сурай берейин. Өзүңүз тартылган кадр бар экен, заправкада. Шумкар, сиз кичинекей кыз болуп, чай ичип сүйлөшүп аткан бир кадр бар экен. Аны жакшылап карасам, ошол кадрда аркада бир реклама турат да. Ал жакта чайдын рекламасы, анан чайдын баасы бар экен. Ошол жактагы чай канча сом? Биз ошону алып салалы деген ой болчу да. Негизичи кыргызский чайлар эмелер болуп калат мындай. Негизи биз рекламага тартын эмес, только мындай эмеден чыгарып ийеби депчи. Атмосферасы болот го. Анан мындай өзүңө тааныш бир нерсе көрүп калсаң кинодон. Дубайда болуш керек окуя беле же кандай? Жок, негизи ал андай нерсе жок биздечи. Конкретно бул шаарда эле Бишкек деп айтылбайт, бирок только выдуманный город катары да. Персонаждар выдуманный болот да. Ошол атмосферага биродоло кирип кетиш үчүн ушундай аракет кылганбыз. Артында андай нерселерди алганга аракет кылабыз да. Бирок ошо бирок алып кеттир да. Баасы бар бекен чай. Чай гилттеген чайнектин сүрөтү жанында гилттеген баасы бар экен да. Варианттар барбы? Варианттар. Өзүңүздүн бир примерно оюңуз барбы, жокпу? Ал эмне чай экен только баклажкада чайбы жана? Жок, чайнекте чай. Чайникте чайбы? Чайниктеги? Байжы чемпиондур болуш. Бизде ошол эле да. Так, бир чайнек чайдын баасы ошол жактагы канча сом деп сурайынчы анда. Мен 99. Окей. Вариант А 80, вариант Б 90, вариант Г 100 и 110. Заправкада кымбат да негизи. Заправкада кымбат болот, максимально эмен айтып берсем. 100 сом болуш керек. 100 же 110 сом. 110. 110. Это максимальный жауап. Мен 100. Сиз 100. Сиз 110 эле окшойт. 90 сом экен. Я 90 сом. айттым го 90 деп. Блин. Яша кийин могу кадрга коюп коебуз. Бир чайник чай заправкада 90 сом экен. Бир чайнек чай заправка. Ошо Мен заправкада сахар менен эсептедим, а так 90 Сиз судасы менен деген 15%. сом. Жо, мен просто немен дагы эске албай койгон турбайсызбы? Ал заправка эмеде да, Токмокто да. Просто Токмокто реально 90 болушу мүмкүн да, туура эле. А если аэропорт жакта болсо, аэропорттун ичинде болсо, анда бир 250 сом деп туура эле айтып бериш керек да. Аэропортто. Ошол негизи заправкага тартылган, Ооба, заправка. Ошо заправкада экен. Ошол 90 сом деп прям жакындатсам жазылып турат да. Экөөбүз утулуп калдыңыздар. Так. Эмеде? Желание бар да. Өтө желание өтө эле жөнөкөй. Кааласаңыздар Инстаграмга, кааласаңыздар эртең закрытый показ болот, закрытый показга келгенден кийин Этномедиа лучший кинотеатр деп айтпостур. Без проблем. Ал Аз деле айтпас. Этномедиа лучший. Этномедиа. Ишиңерге ийгилик. Эми бул чындыкта турабы? Конечно. Ошону эле болгону биз элдерге жаа бир жыл кеңири жарыйталы деген ой. Биздин дагы элдер ушундай болгон сонун тасмаларды өздөрүнүн үйүндө болобу, чет өлкөдө болобу, калган жактан көргөн мүмкүнчүлүгүн алсын. Достор, 4-декабрдан баштап, жок, 5-декабрдан баштап бардык кинотеатрларда мына ушул сонун 1 сааттан бери, 1,5 сааттан бери сүйлөшүп аткан сонун мыкты тасма бардык кинотеатрда жарык көрөт. Ал эми 4-декабрь күнү барыңыздарга белгилүү болгондой жабык көргөзүү болот. Жабык көргөзүүгө Шуман мырза, Учан мырза, бизден сулуу Милана жана ошондой эле дагы көптөгөн актерлор, сиңдилер, бардык кыскасы актерлордун бардыгы келет. Ошолор менен биргеликте эң алдыңкылардан болуп көргүңүздөр келсе, урматтуу достор, сиздерге сонун мүмкүнчүлүк болду. 2 билеттен 3 киши утканга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн комиссарга эмне дейбиз? Мисалы жок, мондай деле кылсак болот. Жана Шуман аккаунтуна азыр кирди да, бир пост эме деген. Если жизнь бросает мне вызов, то я перезвоню деген. Мындай прикольный цитаталарчы, цитатканга эме кылып жатат го, ушундай сыяктуу кыргызча цитаталарды. Сонун нерсе. Урматтуу достор, эгерде сиздер мына ушул жабык көргөзүүгө келем десеңиздер, анда ылдыйкы комментарийге
күлкүлүү бир цитата жазып коюңуз. Болгондо ошол карап туруп эң күлкүлүүсүн, эң оригиналдуусун тандап туруп 3 кишиге чакыруу билет ыйгарабыз. Анан астына колдон келсе номериңерди дагы жазып койсоңор жакшы болмок экен. Анан кээ бирин таппай калып атабыз да. Сразу чалып туруп чакыра койгонго келе каласың. Урматтуу достор, ушу менен бүгүнкү биздин подкастты жыйынтыктайбыз. И аягында эң бизден салттуу сурообуз. Шуңкар мырза, сизден баштайлы. Эмне үчүн сиздин тасмаңызга келиш керек? Кыска 3 себеп. Үй бүлө менен коркпой келе берсеңиздер болот. Эмне үчүн сиздин тасмаңызга, именно сиздин тасмаңызга келиш жаман нерсе жок. Окей, жаман нерсе жок. Уялчу нерсе жок. Баары көрүп атат. Эмне үчүн? Анткени үлүк алып кетесиңер. Анан жакшы эмоцияларга батасыздар. Кандай үлгү алып кетебиз? Жакшы үлгү? Жакшы үлгү. Жакшы. Сизге? Сиздин оюңузча? Это новый уровень. Очень качественный фильм получился, нужно обязательно посмотреть. И если хотите посмеяться тоже. Комедия даже то тоже есть. Так. Ошо үч эле күлөсүңөр, ыйлайсыңар. Анан бир мощный эмоция алып кетесиңер. Чыгып алып мукташасыңар. Бул негизи эме да? Спортко дейт го дейм. Ушундай бир спортивный болгум келет да ошо кинону көрүпчү. Өткөндө бир өзүбүз көрүп атып, бир инибиз айтып калды. Бул кинону көрүп кайра көргүм келип атат депчи. Ошондой эле болсун, бул кинону көргөндө кайра көргүңөр келип турсун. Эң сон. Сиз диетаны кино үчүн кармадым, кинодо ушундай жакшы көрүнүшүм керек, кино десе кино тартылып бүттү, анан диетаны бош кое бердиңизби? Жок, кое берген жокмун. Экинчи алдыда жакшы проектлер бар. Ошо тоже формада, азыр кичине мышцаларды чоңойтуп алып тартылайын деп атабыз. Эң сон. Урматтуу достор, жашы бир 90-жылкы, 90-дон бери карай төрөлгөндөр. Биз Жан-Клод Ван Дам, Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис деген Голливудтун актерлорун көрүп, ошолорду туурап, ошолордой ойноп чоңойгон элек да. Анан Кудайга шүгүр, эмнеге? Анткени ал учурда бизде мына ушундай тасмалар жок эле. Биздин өзүбүздүн геройлорубуз жок эле. Кудайга шүгүр, азыр бүгүнкү күндө кыргыз тасмасы өнүгүп, ар тармактуу калктын оюн, көңүлүн эске алган сонун бир тасмалар, боевиктер чыгып келатат. Анан мен ойлойм, жаштар дагы мен Мараттай болом же мен Шуңкардай болом деп өзүбүздүн геройлорубузду тутутуп, өзүбүздүн кыргыз тасмабызды баалап, көрүп чоңойгон балдар чоңоет деп, андыктан мына ушундай сонун тасма үчүн силерге терең ыраазычылык. Тасмаңар мыкты болсун, буюрса кинотеатрдан көрүшөбүз. Убакыт өткөндөн кийин эртең медиа келет, сөзсүз түрдө бияктан да көрсөңүздөр болот. Сиздер менен 1,5 сааттан бери этно подкаст болду. Алпарчусу мен Саламат Иманов жана ошондой эле бүгүн сонун конокторубуз болду. Кийинки сонун мыкты тасмаларда көрүшкөнчө аман болуңуздар. Успокоились! Ким аттың? Катерин каякта? Понимаешь, что за эту девочку ты отвечаешь головой? И, пожалуйста, я тебя очень прошу, не строй из себя супергероя. Может, вот эту возьмешь, а? Мен аларды бат өлтүргүм келген жок. Как говорится, без лоха жизнь плоха. Сен аябай тамашакка окшойсуң, а? А чё вас так много? Маму я никогда не видела, а папу я не знаю, где он сейчас. Он должен меня забрать из садика, но забрал вот этот дядя. Мен сен куткарам деп өлүп каласың. А я что, просила? Мен вообще муну дудук экенин ойлоп аткам. Сам ты дудук. Меня деньги не интересуют. $10 000 сразу берейин, шытыр. Чё там, кеттик? Астагфируллах. Минимальная цена Макларена $300 000. Астагфируллах, байке. $300 000 эмне үйдү кошо саткан тасыңар. Чо, жакшы эле проблема жетиштүү, рахмат. Ушул проблемаңар,